Урматтуу депутаттар, каттоо жүрүп жатат. Каттоодон 66 депутат өттү. Өкмөт өкүлү премьер-министрди чакырсаңыздар. Каттоо жүрүп жатат. Каттоодон 69 депутат өттү, кворум бар. Жыйыныбызды улантсак, урматтуу депутаттар. Кийинки сөз депутат Зулпукаров Төрөбай Закировичте. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкевич, урматтуу Эркин Шамшутдинович. Мына бизде акыркы күндөрү Казакстан менен болгон чек арадагы окуяларды биз көрүп атабыз да. ЭЭПтин тегерегиндеги биздин макулдашуулар, мыйзам менен биз ратификация кылып бердик, мыйзамдарды ошол ЭЭПтин тегерегинде бирдей кылып биз кабыл алып бердик. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанга болуп аткан мамиле бир башкачараак болуп аткандай сезилип атат да. Сиздер ушул макулдашуулардын аткарылышын көзөмөлдөө үчүн Эркин Шамшутдинович кандай кадамдар жасасак болот да? Азыр биздин ишкерлердин тез бузула турган айыл чарба продукциялары бир жумага чейин Казакстан чек арасында туруп калып атат. Биз угуп атабыз, ал жерде бир 2-3 бизнесмендин жасап аткан саясаты деп атат да. Кандай кылсак болот? Эмне кылсак болот? Бул акыбалдан кантип чыгып кетсек болот? Биринчиден, Казакстандагы партнерлор менен биздин казакстандыктар менен тез арада мындай тыкыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Жана мен айтып кеттим, ошо Казакстандын өкүлү комитет по доходам деген бүгүн келип отурат. Ошол менен да сүйлөшүүлөр бүгүн жүргүзүлөт. Анан ошо Казакстан тараптан коюлган барьерлер боюнча биз тараптан арыз берилген болчу, бирок ошо узак мөөнөт өтүп кетти. Негизи регламентте башынан каралбаптыр. Кайсы убакытта алар жооп бериш керек. Бул барьерби же барьер эмеспи? Барьер болсо ал кандай түрдө чечилиш керек деген ошол так жазылбаптыр. Ошонун үстүндө иштеш керек деп ой бар да. Анан дагы мындай сунуш болот эле, менин оюмча жанагы коллегия деген бар, ЯЭСтин коллегиясы. Ошол жака көбүрөөк укуктарды бериш керек да. Алар баягы жума сайын чогулуп отурат, мындай ушундай маселелерди тез чечкенге. Ошол макулдашуулардын бузулуп аткан учурларын эске алып, анализдеп, сиздер өзүңүздөрчө бир териштирип чыксаңыздар, биз ушул биргеликте тармактык комитеттер менен биргеликте биз жогорку кеңеште биз дагы баягы сиздерге жардам бергенге аракет кылайлы. Биз чечимди кабыл албасак кыйын болот го. Ошондуктан өкмөттүн негизги мыйзамы бул бюджет да. Бюджетте ал жерде экономика, ал жерде макроэкономикалык көрсөткүч, ВВП, инфляция, инвестиция бар ошол турат. Аткаруучу орган аткара турган негизги мыйзамыңар бюджет мыйзамы да. Ал түздөн түз сизге тиешелүү. Ошондуктан бизде мына мамлекеттик жетекке өнөктөштүк боюнча мыйзамды 2012-жылы кабыл алганбыз. Бүгүнкү күндө канча проект өттү өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошондуктан бул тармакка өзгөчө көңүл буруш керек. Инвестициянын көлөмүн аныктап туруп, 5 миллионго чейин сиз өзүңүз көзөмөлдөсөк, 10 миллиондон өткөнү премьер-министр өзү көзөмөлдөсө, инвестициялардын көлөмүн бир текшерип көрүшүбүз керек. Азыр трансформация болбой атат көпчүлүк. 10 секунд. Мухаммедкалый Дүйшөкевич, өзүңүз билесиз, Кулатовго барганбыз, баягы завод боюнча ал токтоп турат. Ошондой эле сиздер трансформация кылып койгон жер бар, логистикалык борбор боюнча 10 гектар мамлекеттик деп, ошону 10 секунд. 10 секунд бергиле. 4 жыл болду өзгөртөлөпбүз. Кантип биз жылдырабыз, ошолорду карап койсоңуздар сиздерден суранчы. Рахмат. Жазып алдым мен азыр. Рахмат. Кийинки сөз депутат Масабиров Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат, Дасан Субек, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкевич, урматтуу Эркин Шамшутдинович, урматтуу өзгөчө кырдаал министри Зайыр Марипаевич, мен урматтуу премьер-министр мен колдойм. Бул
тажрыйбалуу жетекчилер өзүнүн көргөзө билишти жасаган жумуштар боюнча. Мухаммед Кадышевич жана жакшы баяндама бердиңиз. Эми азыркы эң бир көйгөйлүү маселе бул чек ара маселеси болуп атат. Жакшы баяндама бердиңиз. Мен сунуш бердим эле жанагы ушул 3 область боюнча жанагы чек ара маселеси боюнча бир ошол зам боюнча, орун басары боюнча жанагы кеңешчи же жардамчынын кыскартып ошону койсо, бул бир гана ушу чек ара маселеси менен жасаган жумуштар болсо деп мен ошо сунуш бердим. Ошону карап чыксаңыздар, мына жеңиш партиясы жакшы, мына сиз азыр ушул чек ара маселеси боюнча толук укук берип, ал азыр айтып атасыз, ошол жакта маселени чечип атат деп. Ал жерде эми губернатордун орун басары болсо, ошол чек аралашкан областтардын орун басарлары менен жакшы иштерди алып барат эле да. Бул менен сунуш катары эле. Анан жаңы коллегам айтып кетти, мына Эркин Шамшодинович. Эми сиздин эң биринчи кадамыңыз мына ЭС 5 мамлекеттин ортосунда биздин укугубуз бирдей да. Анын ээк деген бар. ЭЭКте дайыма отурум кылып, ошол жерде ар кандай маселелер чечилет да. Ошол жерден биздин өкүлчүлүгүбүз мына бажы кызматы боюнча, жана транспорт, энергетика боюнча мына Кайкеев, Ахматтар ошол жерде жумуш алып барат да. Булар эми 5 мамлекеттин кызыкчылыгын колдошот. Бир эле мамлекеттик эмес, бир туура түшүнүшү керек да. Кээ бир айтат, эмнеге биздин кызыкчылык колдобойт деп. Эми бул сиз менен экономика министрлиги өзүңөрдүн сунуштарыңызды берип, биздин укукту колдой билди да. Ошон үчүн биз ишмерлердин кызыкчылыгын коргоп, жана экспорттун төмөн түшүп кетиши, ушундан да биздин тоскоолдуктар болот. Ошону сиз көбөйтө билсеңиз, бул биринчи жакшы кадамыңыз болот да. Мен ойлойм, мына Мухаммед Кадышевич өзү көзөмөлдөп мына жакшы иш алып барат деген ишеним бар. 10 секунд. Эми өзгөчө кырдаал министрлигинен эми биз табигый кырсыктар болбосун, сизге да ийгилик каалайм. Эми жалпы эле урматтуу Мухаммед Кадышевич, ийгиликтер каалайм, жакшы жумуштарды алып барыңыз мен тилектешмин. Рахмат. Рахмат, талайдым. Кийинки сөз депутат Икрамов Тазабек Икрамовичте. Рахмат, Тастанбек Артысбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу премьер-министр. Мен бул жерде буга чейинки Замирбек Малиповичтин алып барган жумуштарын көрдүк, билдик, жакшы баары. Бирок ушу экономика блогун карагандан кийин урматтуу президент, премьер-министр билесиз, бүгүнкү күнгө чейин биздин мамлекетибизде өзүбүздүн жеке ишкерлердин маселесин бүгүнкү күнгө чейин чече албай келесиздер да. 2011 жылдын Конституционный палата соттун чечими бар. Ошону мына бүгүнкү күнгө чейин аткарбайсыздар. Анан бул жерде биздин жеке ишкерлердин ушу жумушун буларды коргоп, буларды ошол жерде канча деген ишкерлер салык алып келмек. Бүгүнкү күнгө чейин ушу курулуп аягына чыкпай бүгүнкү күнгө чейин бир жөн эле таштанды болуп жатат да. Ушу маселени мына азыркы келе турган Эркин Шамшудинович кандай чечесиз ушу маселелерди? Чече аласыздарбы? Бул маселени комиссиянын алкагында биз карайбыз. Биз карайлы ошону. Мен тез арада чечкенге аракет кылабыз. Мага бир аз убакыт берсеңиз, мен тагыраак жооп берейин. Но ишкерлер келгенде, мен парламентке келгенде кайрылуу жасаган. Премьер-министр билесиз, ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин мындай чече албай атасыздар да, мындай өкмөт деген бир чечиш керек да, решительный болуш керек да, баардык нерсени ал эмне дейт, бул эмне дейт деп отурбай биздин ишкерлерибизди, биздин бизнесмендерибизди сакташыбыз керек да. Мамлекетке бир пайда алып келе турган кылып чечишибиз керек. Мына 5 жыл болуп атат. Сиз кантип канча убакытта мына ушуну сизди колдоп берейли, бул жерде кантип чечип бересиздер ушул маселени? Тез арада биринчи рет мен жумушту баштаганда эле ушул маселеден карап баштайын, анан тез арада чечкенге аракет кылам. Тагыраак маалыматты бир жуманын ичинде сизге өзүнчө жооп берейин. Рахмат. Премьер-министр, сизден дагы чоң өтүнүч ушуну бир бүтүрүп берсеңиздер, бир элдердин маселеси да, бул маселени жакшы бир карап чечип берсеңиздер, биздин 10 секунд. Биздин ишкерлерге дагы жакшы болмок, биздин мамлекетибизге дагы экономика жактан бир көтөрүлүп жакшы болмок да. Ушул маселени тез арада чечип берсеңиздер,
Рахмат, колдоп беребиз. Кийинки сөз депутат Бакиров Эмирбек Мирзарайымовичте. Рахмат. Урматтуу Мухаммад Калдышекевич. Бүгүнкү сунушуңуз мындай элге жага турган мындай биздин дагы үмүтүбүз бар да, буюрса мына ушул экономика тармагында, инвестиция тармагында бир чоң өзгөрүүлөр болот деген бизде үмүт бар. Ана мына МЧСке дагы, министрликке дагы Замир мырза дагы кетип атыптыр. Ийгилик каалайбыз, колдойбуз. Кудай буюрса, анан мынандай да Мухаммад Калдышекевич, бизде экономика бардык тармакка мындай керек да. Айыл өкмөттөн баштап район, губернатор, министрликтер бардыгы мындай баш оту менен мындай жардам бериш керек. Айыл өкмөттө сиздер программасын айыл өкмөттүн, акимдин, губернатордун алдына сиздер мындай тапшырма коюшуңуздар керек. Жылына 1-ден 2-ден болсо дагы завод курасын, манча ишчи орун түзөсүн деп. Мына ушул талапты аткарбаган акимдерди иштен алыш керек. Ал жерде айлыгын алып, барып бир жерге барып тамадачылык кылып отурбай, иштебегенден кийин кетиш керек. Ана мына чет мамлекетте биздин консулдар, посолдор бар, элчилер. Элчилерге дагы мындай катуураак тапшырманы коюңуздар. Ал жерде айлыгын алып, бизнесин кылып отурбай, мамлекетке канча инвестиция тарттың, канча инвестор алып келдиң деп мындай катуу талаптарды койсоңуздар, ар бир посолго, ар бир элчиге. Андан сырткары, мына мен биздин экономика тармагы боюнча жаңы вице-премьер-министр келип атат. Мен мына ушу Тоо-Кен тармагыны мен сунуштайт элем да. Бүгүнкү күндө Дастан Арыспек, кичине кошуп берсеңиз. Бүгүнкү күндө бизде ички дүң продукциянын 8 гана пайызын гана 10 секунд бергиле. Тоо-Кен тармагы 8 гана пайызын түзүп атат. Мына ушуну сиздер көзөмөлгө алсаңыздар. Эркин Шамсудинович, бул тармакта өтө чоң маселелер бар да. Рахмат. Рахмат. Тоо-Кен боюнча өзүңүз да бир оюңузду айттыңыз. Колдойбуз аны. Сунуштарды эске алыңыздар. Кийинки сөз депутат Исаев Канатбек Кедекановичте. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Урматтуу премьер-министр, орун басарылыгыңызга келаткан талапкер боюнча, Эркин Шамшудинович боюнча биз колдойбуз. Абдан жакшы кадр тапкан экенсиңер, тажрыйбалуу, билимдүү, кесипкөй адис. Бирок силер ушул ЕЭП маселелерин дагы Эркин мырзага жүктөп атасыңар. Анан бир ушуну алкаганда бир суроодан анткени Эркин мырзага аныктап бере турган кызматты сиз кызматтап жолун багытын аныктап бересиз. Кыргыз Республикасынын саясий чечим негизинде ЕЭПке биз мүчө болуп кирдик. Мүчөлүк биз үчүн анча-мынча кыйынчылыктарды алып келген. Ошол эле учурда биз ЕЭПке мүчө болуп киргенибизде бир топ мүмкүнчүлүктөр, жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды да. Бирок тилекке каршы биз ушул ЕЭПте мүчө болгон мамлекеттердин ушул мүмкүнчүлүктөрдү колдонгон мамлекеттердин артынан эң артында турабыз. Ошол 16-17 жылдын жылдардагы анализ карасак, Армения өзүнүн ушул мүчө мамлекеттер менен соодасын 52%га көбөйткөн экен. Казакстан 42%га, Белоруссия 41%га көбөйткөн. Россия Федерациясы 30%га көбөйтсө, Кыргыз Республикасы 8,6%га гана көбөйт алган да, ички сооданы. Ушул мүчө мамлекеттер менен. Ушул тармакта кантип, кайсы жол менен силер ушуну көрсөткүчтөрдү оңдойлоп атасыңар? Канат Кедеканович, мага айтып атасыз да? Сиз ушу багытын аныктап берип койсоңор. Мына кечээ бизге жаңы Евразиялык биримдиктин комиссиясынын төрагасы келди, жаңы шайланып, Мясникович Михаил Владимирович деп. Ал жерге бир нече талапты койдук. Бул боюнча мен Алматыда да өзүмдүн сөзүмдү айттым.
Биз эми азыр кичинекей экономика, анан чектеш экономикабызда Армениянын бир артыкчылыгы эч кандай чек ара боюнча проблемасы жок да. Ошон үчүн анын көрсөткүчтөрү жанагындай бири-бири менен талаш тартыш маселеси Арменияныкы азыраак. Анан бул жерде бир маселе бар. Негизи бул жерде деле болуп атат. Муну ачык айтып атабыз да. Чоң мамлекет, чоң чечет, кичинекей мамлекет баш ийет кылыпчы. Мен Алматыда барганда өзүм да айттым ошону. Эгерде биз Евразиялык биримдиктин жана комиссиясынын полномочиясын көбөйтпөсөк, ал айтыш керек. Кайсы жерде мисалы үчүн жанагы жалпы келишимдин кайсы нормаларын кайсы мамлекет бузуп атат. Ошону айтканда, ошол санкция кое турган же болбосо чечим чыгара турган мамлекетке сөзсүз аткара турган чечимди чыгарып берген комиссиянын өзүнүн укугу болуш керек. Муну бир деп атабыз. Экинчи, эгер аткарбаса, Евразиялык сот бар. Сотко берип, штраф санкциясы менен чечим чыгарып бериш керек. Мына ушундай функцияларды кийирбесе, мына менин границамда, менин чегарамда, менин полномочиям көп деген мамиле болуп атат да азыр. Мен муну премьер-министр Казакстандыкка да айттым, ачык, Маминге. Бүгүн мына ошон үчүн тиги Киреше боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы келди азыр. Биз менен жолугуп атат. Мына ушундай маселелерди койбосок, сөз өзүңүз айткандай жакшы бир жетишкендиктерге жетип атабыз. А бирок жанагы элдерге бут тосмой, переводдорду жанагындай кылып азайтмай, кирип аткан товарларды кайра текшермей, бул биздин жалпы келишимде андай жок. Мисалы Кытайдан кирген товар биздин территорияга киргенден кийин бул бүт мамлекеттерде эркин жүрчү товар да, туурабы? Азыр ошону тосуп атат. Ал кандай коррупциялык механизмдерди кийирип атат. Мунун баарын айтып атабыз азыр. Анан сөзсүз түрдө биз негизи технология жагынан, финансылык жактан, мындай алардан артта калган жактарыбыз абдан көп. Буларды эми иштеп, күнүмдүк иш менен ошолордун баарын оңдошубуз керек да. Жанагы эт маселеси боюнча чечкенибиз, өзүбүздүн реестрге ишканаларыбыздын тизмесин көбөйткөнүбүз, пенсиялык маселелерди чечкенибиз ошол күнүмдүк иштин натыйжасы болуп атат да. Алдыда дагы абдан көп маселелер бар. Бул барьер. Мына азыр Лукашенко да айтты. Белоруссиянын президенти Александр Григорьевич. Менин төрагалык кылып аткан убагымда барьер деген түшүнүктү биздин бирдикте жок кылышыбыз керек деди. Биз ошону колдоп, кечээ да айттык. Президентибиз да кабыл алды. Биз ошону колдоп, Еврокомиссияга болгон полномочияны алып беришибиз керек. Ошондон кийин анан биримдик иштей баштайт. Мисалы үчүн Европа Союзунда, Европа Союзунун чечими бүт мамлекетте эме аткарылыш керек алчы. А бизде чечим чыгарып атабыз, аткарылбайбыз. Өзүбүздүн койгон акыр негизги келишимди аткарбай атабыз, бузуп, чегараны тосуп. 19 жылдын да көрсөткүчтөрүн карасак, 18 жылдыкын карасак дагы биздики Россиядан кийин эле эң төмөн жактан көрсөткүч экен. Ушу ички соода тармагын карасакчы, мүчө мамлекеттер. Ошол себептен мен ойлойм, сиз орун басарыңызга жакшылап тапшырма берип, багытын аныктап берсеңер, кайсы тармакта иш жүргүзүш керек? Рахмат, эске алабыз. Рахмат, кийинки сөз депутат Никитенко Наталья Владимировна, да? Рахмат. Уважаемые коллеги, по поводу Асрандиева Эркина Шамшудиновича, я думаю, что профессиональные качества известны, да, то есть у меня вопросов особенных нет. У меня вопрос в целом к премьер-министру, к системе, к тому, как работает на сегодняшний день правительство. Вы знаете, в обществе, не хотели бы вы это скрыть или нет, есть абсолютная усталость от того, что не решаются проблемы, они накапливаются, не решаются, от того, что нет каких-то решительных действий со стороны правительства. И идет такая логика, давайте перенесем эту проблему до следующего послевыборного правительства. Такое ощущение складывается. Например, взять тоже ОСАГО, да? Вместо того, чтобы много лет эту проблему нерешаемую решить, нет, мы законодательно переносим, оттягиваем вступление в срок. Фискализация. Практически 2 года вы уже премьер-министр. Слово фискализация, оно уже у всех на устах. До сих пор не решается вопрос. Например, вопросы, связанные с работой с населением. Тот же Кызыломпол, когда возникла ситуация по разработке урана. Эта ситуация возникла просто потому, что с населением вовремя не проработали, не объяснили, вообще не изучили ситуацию, мнение. Затем пошли последствия, парламент принял закон абсолютно правильный по запрете, но это уже жесткие последствия. Вот сейчас логистический центр в Атбаши. Население возмущается. Кто-то поехал из правительства, представители каких-то ведомств и агентств, коллеги-депутаты. А где вице-премьер-министр, где премьер-министр? Ведь логистический центр на сегодняшний момент это стратегическая задача и для Кыргызстана, и в рамках Евразийского экономического союза.
Но тем не менее идет, знаете, постреагирование, от этого все устали. На сегодняшний момент вы предлагаете новую кандидатуру вице-премьер-министра. Допустим, но считаете ли вы, что у вас достаточно решимости, энергии в правительстве, четкого видения по изменению ситуации за несколько месяцев? Или это предвыборное правительство и ваша задача просто провести выборы и так далее? Какие задачи вы ставите? 10 секунд. На международной арене мы стремительно теряем свои статусы и показатели. Что в ЕАЭС, что недавно попали в черный список США и других стран. Какова прорывная стратегия правительства? Наталья Владимировна, у нас нет настроя предвыборного правительства. Мы намерены работать настолько, насколько позволяет и Жогорку Кеңеш. И вышеназванные проблемы, они же не возникали вот в течение 2 лет, которые работает наше правительство. Например, по урану лицензии выдавались 10 лет назад. Накапливались. И проблемы мы когда поднимали, и проблема возникает, и придется решать или отсрочить. ОСАГО то же самое. 10 лет говорим, ОСАГО. А надо учитывать еще состояние же, социальное положение нашего населения, которое будет подвергаться этим мерам или законам. На сегодня мы считаем, что пассажирский транспорт и другие виды транспорта, где население больше работают, этих людей надо поддержать и отсрочить. А сегодня мы приняли решение, что муниципальный транспорт, государственный транспорт, государственных предприятий, министерств и так далее, они будут подвергаться ОСАГО. То есть по системе ОСАГО будет уже работать. То есть будет страховаться и так далее, и так далее. А по фискализации это же непростой вопрос. Это надо двигаться с нашими партнерами вместе, наладить технологии, разрабатывать программы, готовить кадров, готовить бизнес наш. Фискализация означает, что мы должны поддержать тех предпринимателей, которые работают в соответствии с законодательством. А это борьба с контрабандой, контрафактом, теневой экономикой. А здесь понадобятся очень большие усилия. Не только правительство. Здесь и бизнес должен поддержать нас. Здесь должно поддержать и население. Мы-то не знаем, где выпускается, например, контрафактный товар. Население знает. Сосед, который выпускает контрафактный товар и ночами куда-то выгружает и продает. Вот такие факты. Только усилиями правительства это невозможно. Это всенародная такая акция должна быть. Поддержать чистую экономику, прозрачную экономику. Поэтому мы намерены работать долго, в соответствии с законодательством и правильно, чтобы наша экономика работала в правильном русле. А не так, например, в законы по предоставлению льгот на 22 миллиарда сомов. Там же много статей, где поддерживается лоббизм. Целые отрасли не платят пошлины, таможенные пошлины, налоги. Это все законом. А чтобы изменить закон, вы должны поддержать нас. Поэтому наше правительство и изменения, которые в составе происходят, мы будем упорно, каждодневно работать и предлагать вам новые решения. А то, что от правительства устало население, вы знаете, природа правительства, оказывается, такова, что каждый день что-то новое надо предложить. А с нашими возможностями мы должны искать эти возможности и решения, как решить эти проблемы. Не только там озвучивать, а потом предлагать решение, и это решение куда приведет? Росту доходов населения или сокращение экономики и так далее. То есть здесь можно много говорить, но мы намерены работать, не рассчитывая на то, что там предвыборное правительство. Ну, жизнь покажет, после выборов, что будет, кто придет. Все равно кто-то должен работать, решать эти проблемы, которые вы называете. Спасибо.
Рахмат. Кийинки сөз депутат Туманбаева Рада Мураталиевнада. Жок экен. Анда кийинки сөз депутат Турсунбаев Азизбек Жумабековичте. Жок. Алмазбек Жумабекович, микрофон сизде. Рахмат, Дастан Артысбекович. Эркин Шамшудинович, мына да бир жолу айтып койсоңуз, Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду түзгөндөн бери канча сумма каражатка келишим түзүлдү? Да бир мен укпай калсам, да бир жолу кайталап коюңузчу. Фонд өзүнүн ишмердүүлүгүн 2015-жылы сентябрда баштаган болчу. Ошондон бери биринчиден $50 миллион Минфин аркылуу жеткиликтүү турак жай деген госпотека компаниясына берилген болчу. Андан тышкары $380 миллион 2351 долбоор жактырылды. $380 миллион ичинен ишкерлердин колуна тийген суммасы 325. Бардыгы $500 миллион болчу да. Ооба, башында 500 берилген. Мына сиз эме бердиңиз эле да интервью. $100 миллион начала келишим түзүү пландап жатат. Ошо кандай болду, Сиз ошондо бердиңиз эле да $100 миллион начала келишим түзүлөт. Ал 2020-жылга коюлган биздин план болчу. $105 миллион каржылоону жеткизүү. Анын ичинен $15 миллион бул 10 жылдык жеңилдетилген түрдө РСК банкка субординацияланган насыя бермекпиз. 90 миллион болсо бизнес чөйрөсүнө өзүбүз бермекпиз. Эркин Шамшудинович, мына сизди премьер-министр ушу вице-премьерлик кызматка сунуштап атат. Эми сиз финансист экенсиз. Мен ойлойм, сизге ийгиликтерди каалайм, бирок моореки ЕСке аябай көңүл бурсаңыз, ошол жерде мына машинелер кирбей калып атат Россияга. Казакстан менен проблемалар болуп атат. Ушундай ЕС керекпи же бизге кереги жокпу? Ошону бир маселени конкреттен койсоңуз, жанагы коңшу мамлекеттердин вице-премьер деңгээлде, премьер-министр деңгээлде, анан бул кадр маселесин да карасаңыз, бизде ЕСте канча министр бар? Биз тараптан, жана коллегияда. Экөө. Ошону да карашып, мына премьер-министрге сунуштап, жакшы бир команда болуп, жакшы ушу ЕС жагын алып кетсеңиз дейм. Кадр маселесин карасаңыздар, ошол жерде жана жаш балдар бар иштеп аткан. Ошо түшүнгөн, ушу кадрлардын да карап, мен ойлойм, премьер-министрге да жардам бересиз депчи. Жаш кадрларды алып келсеңиздер. Замирбек Марипич, сизге бир мындай жана суроо бар да, жана мектептерде көп заключениясы бар экен, МЧСтинчи. Мына 230-250 мектептин МЧС заключениясы бар экен. Анан заключенияны берип коюшат экен да, эч кандай ардында эмеси жок. Ошону кайра бир карап чыксаңар. Элдин баары эле мына заключениясы бар, мектеп урап атат деп анан азыр комиссия ошонун үстүндө карап атат. Ошону бир карап чыкса, бир жооптуу болуш керек да, ошо эмени бергенден кийинчи, заключение бергенден кийин. Мына ушу заключенияны көтөрүп алып эле, мына МЧСтин 10 секунд. Ушундай бар да, ошо жагын бир карап чыксаңар. Эгер заключение берсе, анда МЧС ошого анда жооптуу болуш керек. Жөн эле заключение бербей. Ушуну карап койсоңуз, туурабы, Мухаммед Калыович? Рахмат. Туура айтып атасыз, туура. Абдан туура. Кийинки сөз депутат Осмонова Айнура Шермаматовнада. Рахмат, Дастан Артысбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаммед Калый Дүйшекевич, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мен мына Эркин Шамшидинович, сизге суроом бар эле. Мына президентибиздин буйругу менен мына $200 миң түшүрдүңөр кредитти Росфонддо. Мына андан кийин биздин комитетте да бир нече жолу көтөрүлдү эле. Мен өзүм да баш болуп көтөрүп жүрдүм эле. Ушул элге каржы жетиш үчүн мына айыл чарбадагы өндүрүштү, переработканы көтөрүш үчүн $50 миң чейин түшүрсөңөр жакшы болот эле деп. Ошол боюнча кандай жыйынтык тыянак болду, ушуну айтсаңыз? Урматтуу депутаттар, бир аз тынч болосузбу? Аймактарда ишкерлерге ошо ченемди биз чектөөнү 200 миңге түшүргөн болчубуз. Жаңы чектөө менен 2 жылдын ичинде, бизге 1,5 жылдын ичинде жалпы
25 кайрылуу, 25 бизнес долбоор, жалпы суммасы 11,5 миллион долларга түшкөн болчу, бул жалаң аймактардан. Анан ошол чектөөнү мен эсимде, сиз ошондой сунуш киргизгенсиз. Анан могу негизи март айында биякта Бишкекте биздин жогорку башкаруу органдын фонддун кеңешменин отуруму болот да. Ошондо биз бул маселени кайрадан алып чыгабыз деп пландаштырып атканбызда, мындан ары дагы төмөндөткөнгө аракет кылалы деп. Ушул ишти аягына чейин апарыш керек. Ушул ишти аягына чейин алып барсаңар, өнүктүрүү, региондорду өнүктүрүүнү колдоого абдан жакшы салым болмок. Анан элге дагы каражат жетишсиз. Өзүңүз экономист катары, финансист катары да билесиз, бүгүнкү күндө элге каражат жетишсиз. Росфонддогу каражаттын пайызы абдан төмөн. Ушуну эске алып, ушуну өзүңүз кетип атасыз. Ошол жерге отура турган адамга дагы бир жакшылап дайындап айтсаңыз, анан баягы өзүңүз дагы вице-премьер по экономике болуп кетип аткандан кийин ошону дагы контролдоп аягына чейин жеткиресиз деп ойлоймун. Эмне дегенде экономиканы көтөрүш үчүн биринчиден каржы керек. Экинчиден президентибиз дагы региондорду өнүктүрүү деп атат. Региондорду эмне менен өнүктүрөбүз? Ошол эле чарбакерлерди колдоп, ошол эле малый средний бизнести колдосок, анан кийин ошол региондо дагы жумушчу орундар түзүлөт. Андан тышкары бюджетибизге дагы налоговый поступлениялар болот. Мен кийинки айта турган суроом, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, сизге айтайын дедим эле. Түштүк 10 секунд. Түштүк аймактык мамлекеттик жүрөк оору жүрөк илимий борбор уюштурулган эле 9 жыл мурун. Ошол боюнча мен ар кандай маселеде сүйлөдүм эле. Анан ошол эле Рахмат, убактыңыз бүтүп калды. 10 секунд. Ошол эле маселени Мухаммедкалый Дүйшөкеевич отписка кылып туруп, кайра эле ошол больницанын өзүнө жөнөтүп атат да, бунучу кандай кылып чечсе болот? Ал жерде 3,5 миллион Рахмат. Мага берип койсоңуз, өткөндө мен тапшырма бердим эле. Аны министрге дагы, анан Алтынай Сейитбековдун экөө карашмак. Мен кайра көтөрөйм муну, эмне болду деп. Кийинки сөз депутат Кыдыралиев Үмүталы Токторалиевте. Рахмат, Дастанбек Артисбекович. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Мен биринчиден айтып кетким келет, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Мен өзү кесибим мугалим. Мугалимдин ошо жаштарды окутуп атканда, билим берип атканда основалары бар да. Ар бир мугалим айтат. Эгер результатка жакшы бир жетишкендикке жеткиңер келсе, бул бир канча основалар бар да, ошонун бири бул трудолюбие. Ошо биринчи очередь көрүп атабыз, сиз өкмөттүн башы болуп кандай иштеп атасыз. Биз мамлекеттик деңгээлде ошо депутаттар катары ошону баса белгилеп кетем да. Мына келе жаткан вице-премьерге айтты, приоритеттерди Евразес депчи. Эми Евразес бул 2015 жылы 12 августта бул биздин саясий чечим болгон да. 5 жыл өттү, урматтуу Эркин Асырандиев да. Чоң өзгөрүүлөр болду саясийда. Ошол эле убакта мен айтып кетейин, сиз азыр көрүп аткан экономический блокто оңой болбойт. Эмне дегенде Евразес, ошол эле Россия чоң бир геосаясат болуп, азыр Россия деген дүйнөдө 3% занимать этет. ВВП-дачы. И ошол эле убакта Россияга азыр бүт Евросоюз, Америка баш болуп, жанандай немелерди коюп атат да, препятствиялардычы. Ошон үчүн инвестицияларды алып келиш керек. Евразиясынын зонасында мына биздин 10 секунд. Евразияске киргенден Евразиясынын өзүнүн тартиптери бар да.
Biz каалайбызбы, каалабайбызбы, эгер мындан ары экономика өссүн десек, биз ошолорго жооп беришибиз керек да. Туура, рахмат. Үмүтәлі Тоқтанович, еске алабыз. Кийинки сөз депутат Кайыпкулов Искандар Төрөбаевичте. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу Мухаммедкалий Дужукевич. Мына бүгүн ушул алып келген кандидатураларыңыз аябай жакшы болгонун байкап турабыз да. Себеби мына акыркы күндөрдө сиздин ушу кадр саясатыңыздын жакшы жүрүп атканын байкап турабыз. Мына Мырзахметовду ошо атайын өкүл кылып жөнөткөнүңүз, мен ойлойм, мына биздин жаш кадрлардын потенциалын пайдаланып, жакшы последовательность болсун деген максатта болуп атканын, мына бүгүн Замир Марипаевичти дагы өзүнчө бир министр орунга жөнөтүп жатканыңыз дагы, бул дагы бир чоң биздин ушу последовательность болуп атканы да. Анан биздин ушул Эркин Шамшутдиновичтин келип жатканы вице-премьерликке. Бул жерде ушул именно финансист катарында, банк системасын жакшы билген киши, эл аралык иштерди билген киши катарында мындай бир профессионалды алып келдиңиз да. Ошол үчүн мен айтат элем, мындан кийин да ушул иштерде улантсаңыз. Менде негизги суроо бул мына биздеги мүлк фонду менен мүлк мамлекеттик ишканасы бар. Ушул эки ишкананын мамлекеттик мүлк ишканасынын баягы бүгүнкү күндөгү юридикалык баягы бардык базалык иштери жакшы боло албай жаткандыгы мүлк фонду ушул жерге жакшы көңүл бурбагандан болуп жатат да. Бүгүнкү күндө ошол жерде аябай көп маселелер турат. Бул ошол мына биздин пансионаттар, Өзбекстандан өткөрүлүп берген 4 пансионат боюнча иштин жүрүшүндө, ошол эле Авроранын жанында баягы декрет менен кеткен Аврора Гриндин бүгүнкү күнгө чейин маселеси Конституциялык палатада каралса дагы чечилбей жаткандыгы ошо маселелерчи. Ошого мен Эркин Шамшутдинов сизге айтат элем, биринчиден ушул жерди карасаңыз, экинчиден ушу мүлк фонду мына 3-4 жылдан бери переоценка основных средств бүтүрбөй жатат да. Маселенин бар. Биз мамлекеттик ишканалардын баарын бир ордуна койсок да, мен сиздерге иштериңиздерге ийгилик каалайм. Замир Марипаевич комитет менен аябай жакшы иштеди. Мындай Рахмат. Кийинки сөз Токторов Алмазбек Сатиевичте. Рахмат, Нурслан Артысбекович. Урматтуу Мухан Душекевич. Азыр мына ротация болуп атат. Эки жетекчи, чоң рангтагы жетекчилер болуп атат. Мен ушу Аскаров Замир Марипаевич дагы баса белгилеп кетейин. Жакшы эле иштеди. Туурабы, Мухан Душекевич? Мына былтыр кандай оор жыл болду, өзүңүз жакшы билесиз. ГНСдин мурунку жетекчиси да колунан келишинче түнүгүнү иштеди. Ошондо экөө связкада иштешип жакшы эле аракет кылышты. Анан кийин мына бюджет 100% толду деп азыр мына баа берилип атат. Жакшы эле иштеди. Мен эмне себептен ошо вице-премьерден министрге кетип атат десем, мен өз каалоом менен кетип атам деди. Мейли, ал жерде самостоятельный, более конкретная работа болот. Мен ойлойм, ошол жерде тартып кетет. Себеби мындай башкаруу сапаттары, ишмердүүлүк сапаттары өтө бийик. Анан мына азыр Асрандиев боюнча Эркин Шамшутдинович, сиздин көз карашыңыз. Бул жерде представлениеда бүт жазылып келип турган, банкта иштепсиз, көп мындай баскан жолуңуз жакшы экен. Пройденный путь жакшы, жаман аттуу болгонуңуз жок. Былтыр эле бир чалгатам деп эле бир аз сөз болбосоңуз, ага чейин жаман сөз ээрчитпепсиз. Бул жакшы. Бирок жана Кыргызско-Российский фондто конкретный цифралар жок да. 4 крупный предприятияны көрсөтүпсүз, цементный завод, обувной фабрика депчи. Андан бөлөк кандай мына орус өкүлдөрдүн каршылыгына карабастан кандай проекттерди сиз өткөрдүңүз, ошону айтып бере аласызбы? Биринчиден, бул фондто иштеп жүргөндө биз башында фонд чакан орто бизнести 3 эле банк, 2 мамлекеттик банк, анан дагы бир банк эле аркылуу каржылачу эле, ошонун тизмесин биз көбөйттүк. Бүгүнкү күндө чакан орто бизнес биздин каражатты, фонддун каражатын 15 банк аркылуу жана 4 микрофинансылык мекеме, андан тышкары кепилдик фонд менен да иштейбиз. Дагы кошумча биз
региондор өнүгүү башатты деген мурдагы жылы өзгөчө бир долбоор киргизген болчубуз. Анын негизги мааниси аймактарда айыл чарба продукциясын кайра иштетүү долбоорлору ишке ашырылып, убагында төлөнсө, төлөгөн проценттин теңи кайрылып берет да. Ошондой бир өзгөчө өтө жеңилдетилген неме киргизген болчубуз. Андан тышкары былтыр дагы биз бул 3 облуска Баткен, Талас жана Нарын ушу 3 облус өзгөчө бир кошумча жардамга муктаж деп туруп, ошол жакта ишкерлерге стартап каржылоо деген жаңы программаларды киргизген болчубуз. Чоң ири ишканалар жөнүндө айтып кетсем, былтыркы жылдын 4-чү кварталы жана мына келе жаткан 1-2 кварталдын ичинде Кыргызстан боюнча 14-15 чоң ири ишкана ишине кирет. Анын арасында туризм объектилери бар, кийим тигүүчү жай бар, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, ушундай чоң ири ишканалар бар. Мына Россия тарап менен талашып бир прорывной момент болду беле, айтып бериңизчи. Эми мындай да бул жерде Алмаз Сатиевич, мындай бир убакта биз статистика кылып көргөнбүз да, бу жакталган долбоор жана биздин банктар, өнөктөш банктарга линия ачканда, ачык айтканда чечим кабыл алынып атканда 3төн 1 бөлүгүнө биздин кесиптештер макул эмес да. Бирок ошого карабастан биз ошону өткөзүп аттык. Мына акыркы эле мисал, биз РСК банкка жеңилдетилген түрдө 1% менен 10 жылга 15 миллион доллар беребиз деп ушундай чечим чыгарылды да. Ошол жерде да биздин баягы кесиптештерден толук түшүнүк ала алган жокпуз. Чече алдыңызбы? Ооба, чечилди. 10 миллион доллар дедиңизби? 15 миллион доллар. Анда жакшы экен. 15 миллион доллар биздин экономикага жакшы мындай көрүнүктүү сумма да. 10 секунд. Эми урматтуу жаңы буюрса министр, жаңы буюрса вице-премьер-министр, ишиңиздерге ийгилик. Ошо бир команда болуп, Кыргыздын керегине жарап иштеп бересиздер деп ишенем. Рахмат. Кийинки сөз депутат Бокоев Кенжебек Сатымкуловичте. Рахмат. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, сиз отургандан кийин айтып койгум келет. Мына кече кабинеттерге келип, мына ушул Баткенди коргоо боюнча коом түзүлдү деп депутаттардан кол чогултуп жүрөт да. Ал жердеги камалган балдарды чыгаруу боюнча. Мен ойлойм, сиздер ошого реакция берип туруп, экөөнү чыгарып, экөөнү калтырыптыр да. Анан кийин эми ал жерде мен ойлойм, чек аранын участогун алмаштыруу жөнүндө сөз болуп аткан экен. Мен ойлойм, ошол жогорку кеңешке келип туруп, ошол участокты айтып, макулдугун алып туруп, анан кийин аракет кылыш керек депчи. Анткени айтып атат, айылда биз да билбей жатабыз. Кайсыл жерди берип, кайсыл жерди алайын деп аткан депчи. А вдруг эртең алар же жогорку кеңеш каршы чыгат. Ошондуктан жерди, чек араны алмаштырууда биринчи макулдукту алып туруп, анан кийин сүйлөшүүлөргө барыш керек деп ойлойм да. Анткени чече турган аны мындайча айтканда өкмөт эмес да, жогорку кеңеш жер алмашуу боюнча. Анан эми бүгүнкү маселе боюнча айтсам, кече комитеттен да айттым, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, азыр жаңы министрге айтайын, Байтик метеостанциясы боюнча 7,5 гектар жерди 5,5 гектарга кыскарып кеткен. Иш козголгон. Мурунку жетекчиси кетиптир. Жаңы жетекчи келген экен, эми мурункусу строитель болчу, азыркысы журналист келиптир. Кайрылуулар болуп атат, эми мындай кесипкөй адамдар жокпу депчи. Ушул маселени кылмыштуу аягына чейин чыгарсаңыздар. Дагы айтарым, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, мынагу кече айттым эле. 2 жылга жетпеген убакытта мына сиздин өкмөт иштеп атат. 15 министр, 1 вице-премьер алмашыптыр. Эми дээрлик өкмөтүңүз полный алмашып кетти да. Анан кийин вице-премьердин деңгээлинде өз калуу менен арыз жазып кетип атса, мен ойлойм, барыңар акылдашып туруп, өкмөт отставкага кетип калса деле боло тургандай составыңар алмашып кетти да. Бул мен жанагы моралдык жагын айтып атам да. Азыр эми сизди кетирип жиберген мен колуман келбейт, конечно. Бирок ошол жагын карасаңыздар. Бардыгы эле жаман иштейт деп кет. 10 секунд. Анан кийин өзүңүздөр эле бир 3-4-өңүздөр калып иштей бергендин моралдык жагы кандай? Баягы я начальник ты дурак деп эле баарын эле алмаштыргандай болуп атат да. Ошондуктан ошол жагын караңыздар. Рахмат. Кийинки сөз депутат Мусабекова Жылдыз Аманбековнада.
Урматтуу Муканды Ишекевич, бул ат башыдагы жана өндүрүш борбору боюнча бетке кармап мына Кытай кирди, басып атат, кырып салды, жоюп салды деген атайын топтор, жеке адамдар бар да. Тирешимдуктай ушактар таратып атышат. Элде күнөө жок, элди пайдалангандар жазасыз калбасын. Эми анын үстүнө биз 6 айлап суукта жашаган ат башлыктар да түшүнүшүбүз керек да. Шарты катаал, жол алыс дегендей. Сентябрда эле кар түшөт. Суук 38-40 градус болуп атса, биздин борбордогу радио телелер 15 градус деп будамайлап берип атат, болгондой берсин. Анан булардын көйгөйү мына биздин ат башынын элин сураган эле ушул болуп атат. Ошол эле чаткар, нарын, сусамыр өрөөндөрүндө билесиздер, кыш 6 айлап кетпейт. Бизде болсо энергетиканын тарифи өтө адилетсиз, суук жана жылуу аймактарга бирдей болуп калганда 1000 киловатт жеңилдикчи. Ушул маселени мен байма-бай көтөрүп келе жатам. Мына ушу сиз өзүңүз да бир карап койсоңуз, январь, февраль, декабрь айларында ушул суук өрөөндөргө электр энергиянын тарифин, жеңилдетилген тарифин 2000 киловаттка чыгарып берсеңиздер жакшы болот эле да. Мисалы үчүн чүйдө 2 ай эле кыш болсо, биз ушул суук өрөөндөрдү 6 айлап, 7 айлап кетип атпайбы? Ошол экинчиден бул элетти өнүктүрүү мына ушундан башталат. Анан эми Эркин Шамшутдинович, сиз иштейт болушуңуз керек бул өндүрүш борбору боюнча. Биз Замирбек Марипбаевич болуп жакшы иштер жасап аттык элек. Элдерге барыңыздар, түшүндүрүү иштерин жүргүзүңүздөр. Эл деген элде болсо бизде болот деген нерсе бар. Эми сиз ошого дайынданыңыз, себеби жакшы борбор келе жатат. Ийгилик каалайбыз ишиңиздерге. Ушул эле сунушум бар. Энергетика тарифин карап берсеңиздер, анан жеңилдетип, элди карап аткандан эл дагы бизди карайт экен, өкмөт бизге көңүл бурат экен деп бир сиздердин да тилди алып, сиздерге да жардам берет да. Ушул жагын карасаңыздар. Рахмат. Эске алалы. Сунуштарды эске алыңыздар. Рахмат. Кийинки сөз депутат Строкова Евгения Григорьевна, да? Анда кийинки сөз депутат Сабиров Максат Эсеновичте. Саламатсыздарбы? Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекевич. Сиз ушу парламентке келип, өкмөт тап келгенде мен суроо бердим эле да. Ушул команда менен иштей аласыз белеп. Сиз ошондо жооп бергенсиз. Иштейбиз, ишенген үчүн, мен ушул командага ишенген үчүн келип атабыз деп. Андан бери 80% өзгөрдү. Мен ойлойм, жогорку кеңеш 100% өкмөттү колдоп атабыз. Кайсыл мыйзам десе өзгөртүү кирип берип атабыз деген ойлойм. Туурабы? Жогорку кеңеш өкмөттүн иштешине шарт түзүп берип атабыз. Бирок эмне себептен 2 жылдык бюджетибиз аткарылбай калды? Азыркы реформаларыбыз жүрбөй атат. Ушу кадр маселесин мындай туура эмес алып барып атканыңыздан эмеспи? Рахмат. Максат Эсенович, эми мамлекеттик кызмат өзгөчө өкмөттүн эмеси, бул эми ар кандай процесстер жүрөт да. Кээ бири ишенебиз, өзүңүз айткандай, мен ишенем деп. Башында мен айткам, ушул курамды колдоп берсеңер, мен ишенем, ушул коюлган тапшырмаларды элдин мүдөөсүн аткарганга баарыбыз күчүбүздү жумшайбыз деп. Жумшап, баардык күчүбүздү жумшап, ушул коюлган максаттарды, бюджетти, социалдык маселелердин баарын чечип келатабыз. Мен ойлойм, башка жылдарга салыштырып көрсөңөр, ушулордон алда канча жогорку эффективдик менен келет. Экинчиси, ар бир министр, өкмөттүн мүчөсү же мамлекеттик органдын жетекчиси коюлган тапшырманы аткарып, анан эгер жакшы иштесе ордунда болот. Эгерде тапшырмаларды аткарбай калса, анда чечим чыгарышыбыз керек да. Биз ошондой чечимдерди кээде чыгарып атабыз. Мына мисалы үчүн эми кээ бири өкмөт мүчөлөрү эми кырсык болду, каза болгондор болду, кээ бири өзүнүн каалоосу менен кеткендер болду, кээ бири берилген тапшырманы аткара албай кеткендер болду. Булардын баары эми тапшырманы аткарбаса, өнүктүрүү жагына аракет кылбаса, ал кетиш керек да. Рахмат. Анан Замирбек Марипбаевич эч кандай мен немем жок. Бирок азыркы кылып аткан ушу вицеден алып барып кайра МЧСке коюп атканыңыз туура деп эсептейсизби? Абдан туура деп эсептейм. Себеби дегенде вице-премьер менен министрдин эмне айырмасы бар? Вице-премьер бул бир канча тармакка көзөмөлдөп кураторлук кылат да. Бирок ошол куратор берген тапшырманы министр аткарат. А министр кандай аткарат? Ал мисалы үчүн бир тармакты ошол тапшырманы аткарып,
жанагындай реформаларга барабы барбайбы бул министрден да. Азыр болсо эми Замир Түшүнүктүү. Маликбаевич Мен бул суроону берген себебим эртеңки күнү ушу Замирбек Маликбаевич дагы иштей албай калса, иштей албай койду деп дагы өлтүп жибербегиле деп атам да. Анткени себеби тажрыйба алды, финансы тармагын, чарбалык тармактын баарын башкарды. Азыр эми конкрет участокко баратат. Мен ойлойм, абдан көп жетишкендиктерге жетип, эффективдүү иштейт деп мен ишенем. Мен болсо тескерисинче айтат элем да, Коопсуздук кеңеште президентибиз айтты. Былтыйып отурасыңар деди. Былтыйып отурасыңар деген ар бир жетекчисинин башына мындай айтылган сөз да. Эгерде биздин мамлекетибизде азыр жакшы болуп атса бардыгы түз кетип атса, бардык жерде жакшы болуп турса, анда ал киши антип айтпайт эле дейм да. Ошол президентибиз ушул сөздү айткандан кийин бардыгыңар бир жыйынтык чыгарып карап көрсөңүздөр болот эле ушу жумуштарды, иштерди. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүт жерде реформа кылабыз деп атабыз, бирок реформанын аягы жок, чыкпай атат. İçimiz kүйгөнү ушул болуп атат, башка мамлекеттерде 10 секунд. Башка мамлекеттердин өсүп өнүп атканын көрүп, биздин бизнесмендерибиз дагы, мамлекет кызматкерлери дагы бардыктары айтып атышат да. Бизде качан ушундай алга жылыш болот деп. Муну сиздин бетиңизге мен ачык айтып атам, анткени себеби бул элдин сөзү. Рахмат. Кийинки эске алабыз. Сөз Тулендебаев Пархат Разымович, да? Спасибо, Достат Ацбекович. Одной из основных задач государства является обеспечение экономической безопасности страны. Это одно из ключевых критериев развития государства. Хочу попросить кандидата на вице-премьер-министра взять на постоянный контроль ситуацию, возникшуюся проблемами отечественных предпринимателей на приграничных пунктах в рамках интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Одна из приоритетных в экономике, мы как аграрная страна, в связи с этим хочу отметить необходимость срочно пересмотреть проводимую аграрную политику и сосредоточить особое внимание на усилении маркетинговой работы всех заинтересованных госорганов и обеспечение сельскохозяйственного производства с ориентацией на конкретные рынки сбыта. Еще одну из острых проблем хочу отметить необходимость пересмотра политики правительства по отношению к управлению государственными компаниями. Если государственный орган не располагает информацией о том, что находится в государственной собственности, то об эффективности управления этой собственностью не может быть и речи. Скажите, пожалуйста, уважаемый Эркин Шамшудинович, ваше видение по тем вопросам, которые я сейчас озвучил. То, что касается проблем на границе, кыргызско-казахской границы, нужно решать в рамках наших договоренностей. Как было здесь уже озвучено, сегодня с визитом у нас находится руководитель комитета по доходам Республики Казахстан. Это результат тех переговоров, которые провел наш уважаемый премьер-министр в прошлую пятницу в Алматы. Основные два выхода мы видим в том, чтобы наделять больше полномочиями комиссию ЯЭК и также задействовать механизм решений суда ЯЭК, которые должны быть обязательны к исполнению с определенными вытекающими санкциями. Самым главным образом нужно проводить тесную работу в рамках, я планирую проводить тесную работу в рамках Совета и вот в рамках нашей комиссии ЯЭК. То, что касается управления государственными компаниями, я изучаю этот вопрос. Сейчас планируется проведение полной инвентаризации госактивов, в том числе на предмет эффективности деятельности государственных компаний. Очевидно, что только часть госкомпаний, они показывают свою рентабельность, целесообразность и эффективность. Нужно в этом направлении делать решительные действия. Спасибо большое. У меня вопрос к министру МЧС. Неоднократно поднимается вопрос о смытии берегов реки Чу. Так, в Аламединском районе размытие реки берегов Чу приводит к размытию близлежащих сельскохозяйственных угодий.
Еще большей проблемой размытия берегов является фактически смыв государственной границы, что в будущем может повлечь приграничные конфликты. В связи с этим хочу будущего министра чрезвычайной ситуации взять под личный контроль данную проблему. А также прошу правительство срочно рассмотреть вопросы... 10 секунд. А также хочу правительство срочно рассмотреть вопросы своевременного финансирования мероприятий по берегоукрепленным работам, предусмотрим необходимые... Рахмат, уақытыңыз бітті, сунуштарды еске алыңыздар. 5-ші микрофон, процедурный мәселе. Рахмат, Республика Атажұрт Райымқұлов. Урмат төраға, жазылғандар қайтара, баяғы сөйлегендер қайталанып жазылып сөйленіп қаладат. Саат 1-ге чейін бүтірсек, же болса 1-ге чейін шу ар бір фракциядан бірден жазылып бүтірсек, аяғына шығарсақ. Анда Қандай дейсіз, Румат депутаттар? 1-ге чейін дедіңіз? Анда саат 1-ге чейін шу жиынтықтайлы, бетке чейін. Андан кейін мыйзамдар қарайлы. Рахмат, сунуштаз доушқа қойым. 3-ші микрофон. Рахмат, урматтуу төраға, урматтуу премьер-министр, процедурный маселеси болуп атат. Мен бір показательді айтып қойғым келеді. Бүгін парламентке премьер-министр келіп атат. Аз берді қарасақ 30-ға жетпеген депутат отырады. Кворум маселесі. Екіншісі, бұл өкмөттің деңгейлі да. Сіз келгенде берді 120 депутатын 100 отырып тұрып сіз менен баяғы сұрау арқылы барлаш келеді. Ошондуктан мен ойлойм, ушул показательді да сіз қарасаңыз болады да. Парламент менен иштешип туруп, маселелерди чечүү жагы. Мына бүгүн ЕС маселеси көтөрүлүп атат. Эркин Шапшонович, чоң ишенич да, что сиз ушул кыргыз-казак чегарасын чечесиз деп. Хотя буга чейин ал жагынан опытыңыз жок экен, бирок Россия менен опытыңыз жок деп. Ишеним көрсөтүп атат. Бирок Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, ушул маселе бүгүн өтө мындай чоң немеге айланып баратат да. Чегара маселеси. Тигил жактан Баткен менен эмал мейли ЕАЭС эмес. Ну казак менен бизде ЕАЭС маселеси да чегара болбош керек да, жабылбаш керек. Биз вообще эле ойлогонбуз жана колючканы алып салабызго ЕАЭСке кирген депчи. 4,5 жыл мурун. Мен ошондо суроо бергем Сариевке. А колючкалар алынабы чегарадагы деп. Колючка алынмак турмак КППлар жабылып атат го. 10 жолу, 10дун тегерегинде жол жабылып атат. Уже мындайча айтканда көңүл бурбай да калып. Ошондуктан ушул маселени чечиш керек. Рахмат. Анан кийин өкмөттүн немесин көтөргүлө, жоопкерчилигин. Жооп бере турган убак уже өтүп баратат. А кече мен сурасам, кеткенге убакыт кете элек дейсиңер. Өтүп кетти убакыт деген дамны. Рахмат. Кийинки жооп бересизби? Жооп бериңиз. Кежек Сатылкулович, эми премьер-министрдин деңгейли деп мен сиздерди келип жогорку кеңешти тейлегендей полномочиям жок да. Бул жерде кызыккандар келет, катышат. Эми процедураны, регламентти өзүңөр сиздер билесиздер да. А так биздики, мен ойлойм, барыңыздар каалоо тилекти айтып, колдоп атканыңыздар, ошол бизге мындай баа берип, чоң күч кубат болуп атат. А жанагы маселелерди карап атабыз, чечебиз аны. Сиз колдоп берсеңиз андан көрө. Суранычыбыз. 4-ші микрофон процедурный. Рахмат Масалиев. Рахмат, мен ишенем. Урматтуу төрага, биринчиден процедура маселе боюнча сүйлөгөндө премьер-министр жооп бериштин кажети жок да. Бул суроо эмес, бул ар бир депутат пикирин айтат. Экинчиден, эгер биз азыр убакытты чектеп саат 1-ге чейин деп койсок, анда калган жазылган 28 депутат жана талкууга жазылгандар доштор жокко чыгып кетет да. Мен ойлоп атам, туура болот эле эгер ар бир фракциядан 2-ден, 3-төн, 4-төн боло берип койсок, аягына жеткирсек. Анан жөн эле добуш берүү менен эле калган депутаттардын оозун жаап койгон бул бир аз туура эмес болуп калат го. Мен сунуштайм, бир карап көрүңүздөр, мындай күчкө салганды токтотуш керек. Чын эле премьер-министр күнүгө келбейт бизге. Рахмат, Асамат Исхак Абсаматович. Биринчи сунуш келди, процедурный маселе сунуш кылды. Мен добушка коюшум керек. Эгерде анык өтпөсө, мен экинчи сунуш катары сиздикин коёмун. Бул процедура. Анда урматтуу депутаттар, азыркы сөз Аскарова Айнура Алмазбековна да. Жок экен.
Keyinki söz Sıdıkov Baktыбек Үсеновичте. Жоқ екен. Keyinki söz Japarov Акылбек Үсенбековичте. Жоқ екен. Анда keyinki söz Абдулдаев Мыктыбек Юсуповичте. Рахмат, урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Мен айтайын деген ойымды урматтуу премьер-министр кечээ комитеттин жыйынында айттым эле. Бирок жыйынтык болгон жок. Мыйзамды бузуу менен эле кетип баратабыз. Экинчиси, жана Максат Эсенович сизге суроо берди. Вице-премьер менен министрдин айырмасы барбы жок дегенде сиз айттыңыз айырмасы деле жок депчи. Туурабы? Айырмасы жок деген жокмун. Полномочиялар боюнча айырмасы бар дедим. Бирок өкмөттүн мүчөсү. Анан кандай маселелерге жооп берет ошону айтып бердим. Мен ойлоп атам, сиз туура эле айттыңыз. Анткени өзү түшүнүк боюнча премьер-министр деген кызмат бул өкмөттүн председатели же башкармасы эмес. Бул болгон эле биринчи министр деген түшүнүк. Туурабы? Сизде дагы ошондой эле полномочия. Ошон үчүн жанагы мыйзамды бузганда ушу биз жөнөкөй эле министр катары бузуп койгондой болуп атканы ушундан да. Ошондуктан мен кийинки парламентке сунуш кылат элем. Өкмөттү башкара турган адамды председатель же башкарма деп институт киргизиш керек. Ошондо өзү башкарат Конституциянын нугунун негизинде. Атак 22 министрдин бирөө болуп эле жүрө берет да. Мен ушундай ойду айтайын, калганын болсо добуш бергенде добуш менен чечебиз да. Рахмат. Рахмат, анда урматтуу депутаттар, сунуш депутат Райымкулов Бактыбек Эмелбековичтен сунуш келип түштү. Саат 1ге чейин суроолор болуп, 1де токтом кабыл алып, аны танып бизге кетебиз. Каршылык жокпу? Сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 68, каршы 7, баары 75, катталды 112. Сунуш өттү. Анда саат 1ге 5 мүнөт калганга чейин урматтуу депутаттар суроолор улантылат. Андан кийин токтомго кароого өтөбүз. Сөз Эргешев Алмазбек Манасбековичте. Рахмат чоң. Мухаммедкалды Шекеевич, президент 3-чү жыл катарынан региондорду өнүктүрүү жылы деп айтты да. Ошол жерде ошол документте жазылган экен. Ушул региондорду өнүктүрүү жылы боюнча өзүнчө иш алып бара турган министрлик bir комитет ушундай түзүлөт деп. Ошону түзгөнүн жатасыздарбы? Ким алып барат бул боюнча региондорду өнүктүрүү боюнча ишти? Бул маселе боюнча маселенин жалпысынан Боронов Куатбек Айчевич көзөмөлдөйт. Бул жерде бир министрлик, анан бир мамлекеттик орган бар. Биринчиси экономика министрлиги болуп атат, жалпы экономика болгондон кийин. Экинчиси агенттик бар, жергиликтүү бийликтер боюнча. Гамсумо деп коебуз. Гамсумону айтасызбы? Ошол өкөлөп саясатын алып барып атышат. Эми Гамсумо болушу мүмкүн, себеби дегенде ошол жергиликтүү бийликтер менен иштейт. Экономика министрлигинин андан башка деле иш аябай көп го дейм да. Ошон үчүн туура айтасыз, вице-премьер жөнүндө. Ошол менимче ошол президенттин указында жазылгандай, ошол бир закрепить этип, ошол кимден сурай турган кылып койсок жакшы болмок да, именно ушул иш боюнчачы. Анан Эркин Шамшудинович, сиз негизинен сизди күчтүү экономист деп түшүнөбүз. Ишиңиз жакшы алып барыш керек. Эми инвестицияны сиз алып барасызбы? Инвестиция боюнча. Ооба. Инвестиция боюнча алып барсаңыз, былтыр болгону 24 миллион доллар келиптир да. Аябай көптөгөн инвесторлор келип, бизге да жолугушуп атат. Ошолор менен жолугуп, кандай кылып иш алып барасыз, кантип неметесиз, ушул боюнча бир жолугуп сүйлөшсөк болот эле да.
Ошону бир сизге айтып коеюн дедим. Анан Мухаммед Калдышекович, экономика министрлиги айтып атат, автомобилдерден налогду алып салабыз деп. Буну кандай болуп атат? Эмне кылган атасыздар? Пошлинабы же кандай налог? Жок, андай бул жанагы эме боюнча 1 январдан кирип жылдарына карата жалпы экономикалык бирдикте пошталар көтөрүлбөдүбү? Ошого кирип атканда НДС маселеси, кошумча наркы салык боюнча маселесин айтып атат. Эми ал ал эсептеп чыгыш керек, канча эффект берет, канча жаңы машина кирет, эски машинасы кирет. Бизде мисалы үчүн жаңы саясат боюнча эски жылдагы машиналарга пошталар көбүрөөк төлөнөт, себеби экология бузулуп атат. Жанагыдай табигатка терс таасирин тийгизген жактар көп деп аларга көбөйттүк. Бул жалпы кабыл алынган. А так налогду азайтабыз деген бул эми бирөөлөрдүн лою. Мага бизге да ошондой сунуш келген, аны мисалы үчүн башка жактагылар андай караган жок. Биз деле аны карап анан жообун айтабыз го. Мындай болот деп. Рахмат. Мухаммед Калдышекович. Бизде жана электромобиль боюнча ал салыктарды карадык. Поштана төлөнбөйт электромобиль кийиргендер. Өндүрө тургандарга дагы ошо салыктарды карайбыз. Ушул мааниде айтылды го деп ойлойм. Мухаммед Калдышекович, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сизден суранып кетейинчи, эстетип. Баягы кербендин айлампа жолу, сиз жаңы жылдан кийин сразу ошону баштайлы дедиңиз эле, 1 ай өттү. Анан экинчиси баягы бала бакча 4 миллион сомго сатып алабыз деген. Ушул экөөңүзгө эскертип кетейин. Мына Самат Аскербекович отурат. Сиздин эзиңизде болсун. Рахмат. Кийинки сөз депутат Субанбеков Бакирдин Жамаловичте. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаммед Калдышекович. Мына эртеден бери кунт коюп отурабыз, мына сиз алып келген 2 кандидатуранын жоопторун. Эркин Шамшидинович, ушул сиз фондду канча жыл жетектедиңиз? Жалпы 4 жыл иштедим, ошонун ичинен 2 жыл жетекчи болуп иштедим. Азыр барып калсаңыз кайсы службаларды курировать этесиз, тейлейсиз? Азыр биринчиден ИАЭП маселелери, инвестиция, экономика, бюджеттин киреше жагын, мамлекеттик мүлк маселелери, антимонополия жана кымбат баалуу кагаз рыногун. Рахмат. Эми эң көйгөйлүү тармактардын бири экен, Эркин Шамшидинович. Сиз болгондон бери мына массалык маалымат каражаттарынан карап жүрдүк. Ушул сиз бөлүштүргөн фонддон, мисалы, айыл чарба тармагында, курулуш тармагында бир топ жакшы иштер курулуп атты. Ошого жараша эле, мисалы, сиздер менен келишим түзүп, кредит алып, ошону максатсыз пайдаланган моменттер болду. Бүгүнкү соттошуп аткан моменттер барбы же жокпу? Биз каржылоону 2 багытта жүргүзөбүз, түзмө-түз өзүбүз, анан банктар аркылуу. Банктар аркылуу биздин өзүбүздүн ички аудит кызматы ар дайым текшерет. Тетиги документтеринен бери бизнес жүргүп аткан жерине чейин чыгып. А жерде орто эсеп менен 2,5-3% берилген кредиттерден 2,5-3%-ын тегерегенде ошо максатсыз пайдалануу аныкталганда. Өзүбүз түзмө-түз каржылоо боюнча 57 долбоордун ичинен 1 долбоор алгачкы берилген насыя көйгөйлүү болуп чыккан, убагында төлөнбөй птицефабрика бизге ыйгарлуу, анан кийин биз жаңы инвесторго тапшырып берген болчубуз. Бүгүнкү күндө ал птицефабрика иштеп атат кайрадан. Андан тышкары дагы 2 завод ишине кириши кичине жылып кетти да, убагында жабдыктарды койбойчу. Бирок бул жылдын ичинде, анын ичинде бирөө ошо Карабалтадагы темир заводу, экинчиси Кварц компания деген компания. Бул жылдын ичинде биз аны ишке киргизебиз деген пландар бар болчу. Рахмат. Мухаммед Калдышекович, эми мен айтарым, Эркин Шамшидиновичти мен көп жылдан бери тааныйм, тандооңор абдан мен ойлоп атам, бүгүнкү күндүн талабына ылайык келип атат. Эркин Шамшидинович, менин кесиптештерим бир топ суроо берди. Алган айлыгыңыздан 20 эсе аз айлыкка баратасыз деп. Мына сиз өзүңүздүн кызыкчылыгыңыздан, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюп, ушул кызматка бараткандан кийин сизди колдоп аткан жетекчилердин баарын колдоп, ушул багытты түз
ийгиликтүү алып кетет деген менин оюм бар. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Рахмат. Анан Замирбек Мерипаевич, сизге кааларым, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Эми мурдагы ишиңизге караганда МЧС деген абдан конкреттүү тармактардын бири. Ошондуктан өзүңүз жашсыз, ушул багытта да тажрыйба алып, келечекте мамлекетибизге жакшы кызмат кыласыз деген ойдомун. Анан менде бир суроо, мына Жайлы районунда ийри суу мектеби бар. Жарактан чыгып калган. МЧС'тин заключениясы бар. Ошону бир контролдоп койсоңуз. 10 секунд. 5 жыл болду, ошол кароосуз калды. Жайлы районунда ийри суу мектеби. Ошону көзөмөлгө алып койсоңуз, ишиңиздер ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат, Бакым Иванович. Кийинки сөз депутат Турсунбеков Чыныбай Акуновичте. Рахмат, саламатсыздарбы. Урматтуу премьер-министр, урматтуу жаңы талапкер, өзгөчө Эркин Шамшудинович. Бул Евразиялык экономикалык бийлик жөнүндө көп сөз болуп атат жандан бери. Проблема жетиштүү. Ошонун да бир проблемасын биз айтып жүрөбүз. Ошого токтолуп силердин пикириңерди угуп кетейин деп атам да. Биринчи кезекте Кыргызстанга сырттан келген товарлардын көбүнүн лабораториялык анализ, сертификациялык шайкештигин биз ошо Алматыдан өтө жакын болсо, болбосо Астана, Москвадан барып алып жүрөбүз да. Ошондой нерселерди биздин өзүбүздөн алганга мүмкүнчүлүк жокпу? Бул биринчи суроо. Азырынча жооп берип турсаңыздар, анан экинчи суроону айтайын. Бүгүнкү күндө ЯЭПтин реестрине кирген 37 лаборатория бар, бирок тилекке каршы ошо лабораториялар толугу менен болгон 100% спектр тейлөөсүн көрсөтө албайт. Бу ЯЭПке биз кирип атканда ошонун келишими менен бизге Россия тараптан 200 миллион доллар берилген болчу, ошону толугу менен иштетиле элек ошол акча. Ошол жагын караш керек. Ошонун менин оюмча балким ошол каражаттын эсебинен жанакы лабораториялардын деңгээлин өйдө жогортуу маселесин карап чыксак болот да. Менчиктер барбы анын ичинде же баардык арасында бар менчиктер. Экинчи нерсе, Шынайкыч мен кошумчалап коеюнчу. Жанагы кээ бир анализдерди ошол Алматыга барган боюнча биз азыр ноябрь айында 56 түрү жабдык келди. Россиянын берем деген жардам аркылуу. Ошолордун баарын орнотсок, бир аз гана анализдер башка жакка барышы мүмкүн. А так өзүбүз баардыгын чыгарганга азыр Бишкектин лабораториясы менен Оштун лабораториясы 2 шаардыкка жарайт. Дале көп нерселерди биз ошол жактан алып келип атабыз. Москва, Санкт-Петербургка чейин бар. Бул биринчиден. Мен биздин Кыргызстан ишкерлерин айтып атам. Экинчиден, Кыргызстанга көптөгөн ошол Евразиялык биримдиктен товарлар келип атат. Бирок ошол аяктан келген товарларды барып биздин анализин алып, документтин карай турган орган барбы жок билбейм, бирок бизден кеткендерге аяктан атайын комиссия келип, текшерип, анан бул ишканаларга уруксат дегенден кийин гана биздин товарлар кетип атат да, өзгөчө азык түлүк товарлары. Бул боюнча эмне айтасыңар? Азыр бизде жанагы эквивалентсиз боюнча да, эми шайкешкелүү боюнча биздин системаны ветеринардыкы мисалы тааныбадыбы? Азыр эми бизде Жумаканов мырза жетектеген берген справкалар бүт жерде иштейт. Азыр иштеп атат. Биз эми мындай кылып атабыз. Жанагы келген товарлардын өзүнүн баасы боюнча, сапаты боюнча эми ал жерде алардыкында таанышыбыз керек, биз жалпы келишим боюнча. Баасы боюнча азыр биз чек араларын салык постун койдук азыр бүттүк. Азыр программасын иштеп чыгып, ошол жерде баасын текшерип, алардан ар түрдүү азык түлүктөр келип атат. Бирок аларга барып бизден комиссия бар текшерип, ушул азык түлүктөрдү ушул жактан алса болот экен, сан эпидемиялык нормаларга туура келет экен деген эч ким жок. А бул жактан аяка товар кетсе, аяктан комиссия келип, ошондой ишканалар товар жиберип аткан, Евразиялык аймакка товар жиберип аткан ишканаларды текшерип, анан алар мөөрүн басып берип, ушулардан товар алса, продукция алса болот экен деген уруксаты керек да. Bunu мындай теңсиздик болуп атат да, мындайча айтканда. Бул маселеге кандай иш-чаралар көрүп атасыңар? Биз азыр биз берген справканаларда тааныш керек деп көбүн таанып атат азыр. Бир аз эми алардын кээ бири дагы баягы бизге мурун булардын системасы, анализ берүүчү, сертификат берүүчү системасы жакшы эмес деген түшүнүк менен кээ бири келип атат. Эми биз деле мисалы үчүн талап коюп ошол жакка барып келсек болот, эч ким эметпейт. Ал жерде тыюу салуу жок. Бирок ал бизге келип атканы мына азыр жарым жылдан бери андай эме келе элек. Келип атат. Силер билбесеңер деле, өкмөт билбейт экенсиңер, бирок ишкерлер билет. Келип, кыдырып ишканаларды
tekşerip kırdalın bарын товар кандай кырдаал чыгат. Анан мөөрүн басып бергенден кийин анан ошондон кийин тияктан уруксат берет. Биздики бир дагы андай комиссия барып, алардын ишканаларын Бул айыл чарба тамак аш боюнча болуп атат да, айтып атасыз да. Айыл чарба боюнча 10 секунд. кезектик продукцияда. Анан ушул маселелерди тең бири-бирибизге болгон тең мамиле жок болсо, дайыма бизге мындай жогору жактан карап турса, кантип анан биз бир союздун ичинде? Ошондой мүчүнчүлөр жоюлду деп азыр мына иштеп атабыз биз. Ветеринария боюнча андай эмес азыр. Мисалы үчүн тамак аш боюнча, мал чарбасыныкы боюнча андай эмес. Жумакановдун кол койгон документи бардык аймакта иштейт. Мурун бар болчу, ошол ишенбей, ишкананы кайра келип текшерип, анын жана базаларын көрүп, талапка жооп береби, бербей ушулар текшерчү. Азыр андай жок болду. 10 секунд бергиле. Шынай айтканча 10 секунд керекпи? Эми мен албетте жаңы кызматка сунуш кылынып аткандар боюнча пикирим албетте колдош керек деп ойлойм. Татыктуу кадрлар деп эсептейм. Рахмат. Кийинки сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевичте. Анда кийинки сөз Рысалиев, Зарылбек, Кылычбековичте депутат. Мен сіздерге bir сұрауым бар да. АЭС-тен қарамағына кірген өнөктөш мамлекеттерді санап өтесіз, урматтуу вице-премьер-министрге кандидат. Сізге сұрау. 5 мамлекет: Кыргызстан, Казакстан, Россия, Армения жана Беларусь. Ушу мамлекеттердин кайсынысында кандай проблемалар бар бизге, Кыргызстан үчүн? Эң негизги биз үчүн маанилүү бул ЯЭПке кирген алкагында биз 180 миллиондук рынок ачылып атат деген жагдай бар да. Ошонун эң негизгиси эле бул Россия. Биздин товарлар өтө турган, биздин ишканалар ошо экспортко багыттала турган. Жок, проблемаларды айтып койсоңуз, проблема кайсы мамлекеттер менен проблемабыз бар биздин? Проблема биринчи рет Казакстандагы биздин чек арадагы проблемалар. Бул биздин товар Казакстанга кирип атканда кыргыз-казак ортосунда чек арада проблема бар. Анан ошондой эле көйгөйлөр Казакстандан нары Россияга биздин товарлар чыгып атканда ошол жерде да көйгөйлөр бар. Анан башка проблема жокпу? Акча которуу боюнча проблема былтыр пайда болгон, 100 000 рубльга чектөө коюп койгон болчу. Анан бир нече жумуштар жүргүзүлүп, ал чектөө азыр 150 000 рубльга чейин көтөрүлдү. Анан башка проблема жок. Урус гидронун 37 миллион проблема эмеспи? Бул да маселе ооба, туура айтасыз. Жок, проблема эмеспи? Проблема. Экинчи, сиз өзүңүз үчүн 3 основной максатыңызды айттыңыз да, инвестиция деп. Россиядан кандай инвестиция тартканга кол коюлду эле? Сиз фонд башкарып жүргөнсүз да. 2010 жылдан баштап канча инвестиция Россиядан Кыргызстанга тартылмак? Эң негизги келишим бул ошо ЯЭПке кирип атканда Кыргызстан менен Россиянын ортосунда келишим түзүлүп, ошол келишимдин негизинде Орус-Кыргыз фонду түзүлгөн болчу 2014 жылы. Ошол эле келишимдин негизинде бул уставдык капиталга 500 миллион доллар. Андан башка? Андан тышкары дагы 500 миллион доллар МАР деген ассоциациянын шарттары менен 30-40 жылдык мөөнөткө жеңилдетилген шартка экинчи транш катары дагы каражат берилмек болчу. Анда сизге мен дагы эскертип коеюн. 2013 жылы Роснефть менен 1 миллиард доллар Кыргызстандын аэропортторун оңдоп түзүүгө берилген инвестицияга Орустун президенти Путин менен биздин ошондо президент Атамбаев кол койгон. Бул иш эмне болуп атат? Мен маалыматым боюнча ишке кирген жок. Бул жылбай турат, туурабы? Мен тактап берейин бул маалыматты. Сиз муну билишиңиз керек эле да, ошол жака баратпайсызбы, туурабы? 1 миллиард доллар Роснефть
Kırgızстандын аэропортторду оңдогонго инвестицияга кол коюлган 2013 жылы. Бүгүн аэропортторду жеке ишкерлерге берет деген ушак сөздөр жүрүп атат. Бул канчалык туура, урматтуу премьер-министр? Аэропортторду рахмат, аябай маанилүү бердиңиз. Себеби дегенде азыр массалык маалымат каражаттарында ушундай туура эмес маалыматтар атат. Мен тактап айтып коеюн, баары угат болуш керек. Аэропорт боюнча бир компанияга беребиз деген ал ой мындай. Биз азыр мына 2019 жылы Азия банкы менен жана бүткүл дүйнөлүк банктын астындагы эл аралык финансылык корпорация бар. Ошолор менен келишимдерде тандоо жолу менен, конкурс менен азыр биз эл аралык ошол корпорацияны тандадык. Алар эмне кылышат? Алар биздин аэропортторду кантип өнүктүрөсө болот деп өзлөрү бекер акчага, өзлөрүнүн акчасына модель жасап беребиз деп атышат. Кантип өнүктүрсө болот деп. Анан ошону бизге берет, бекер. Анан биз ошону дүйнө жүзүнө жарыя кылалы деп атабыз. Биз момундай моделибиз бар, Кыргызстанга момундай параметрлер менен пайдап келиш керек. Жумушча орундары, инвестиция канча болуш керек, айлык маселеси кандай болуш керек, салыктар бюджетке кандай түшүш керек деген чоң маселелердин баарын коюп, анан ошондон кийин компаниялар келип, биз бул компанияны ушундай башкарсак болот дегенден, аны сиздер менен чогуу стратегиялык объект. Силер менен чогуу анан бирөөнө башкарганга менчик эмес. Башкарганга берсек болот деп атабыз. Себеби дегенде азыр тажрыйбада, мисалы үчүн Россияда деле, Казакстанда деле дүйнө жүзүндө бүт бар аэропортту профессионалдык компанияларга берип атат. Бизди азыр көрүп атпайбызбы? Эми адистерден күтүп атабыз, өзгөрүү жок. Ушул компаниянын шарттары Роснефтин шарттарынан өйдөрөөк бекен. Жок, ал азыр бизге моделин жасап берсин, анан сиздерге айтабыз. Мынакей бүткүл дүйнөлүк банк модель кылыптыр. Биздин аэропортторду кантип өнүктүрсөк болот, авиа тармакты. Анан сиздер менен кеңешип турган айтабыз. Бул жери жакшы экен, бул жери начар экен. Урматтуу премьер-министр, азыр чечилди ал. Урматтуу премьер-министр, Урус Гидронун 37 миллионун сизге сунуштаганда эмне үчүн муну четке кактыңыз? Роснефтин кишилери келип сизге Андай болгон эмес. Рахмат. Маалымат болсо бериңиз, мен андай сүйлөшкөндө жокпуз, андай кишилер келгенде эмес. Кийинки сөз Мамулянова Махабат Эргешевна, да? Рахмат, Дасын Арсбекович, саламатсыздарбы? Мен эми чоң кызматтарга келип жаткан кандидатураларга суроом деле жок. Замирим Арипович, абдан жакшы жумуш алып бардыңыз ошо ордуңузда. Бирок суроого бар экен, убактысыз келип ошо башка жумушка бартасыз. Ошол МЧСта жумуш көп, ийгиликтер болсун. Эркин Шамшутдинович, мен ошол преемственность деген болуш керек. Замирим Арипович алып барган жумуштарын улантып да кетип ошол жактарын карасаңыздар, себеби система иштеп, киши келгенде эле бир политика өзгөрүш керек да, ошол жагын эске алсаңыз. Мухаммед Дүйшөкевич, ат башыдагы логистикалык борбор боюнча оюмду айткым келет да. Ал жерде башында логистикалык борбор деп маалымат айтылды эле, бирок азыр өндүрүш деп айтып жатасыз да. Эми Кытайдагы азыр эң бир чоң маселе бул экология маселеси. Алар убагында ошол өндүрүшкө, индустрияга аябай басым жасап, ушунчалык көп өндүрүштү ачышып алып, азыр эми экология маселесин чече албай отурат да. Ошол көйгөйүнү биз тарапка буруп коесун деген бир ойда. Ошол өндүрүштү ачканда кайсы багыттагы өндүрүштү ачышат? Жанагы биздин абаны булгап салган, экологияны булган өндүрүшкө тыюу салышыбыз керек. Ошол келишимге сөз түрдө сиздер бир чектөөнү коюп, кошумча бир киргизсеңиздер шарттарына. Себеби Кыргызстан туризм өлкөсү, потенциалы жогору, муну сактап калышыбыз керек ар качан. Биз ошо Кытайга окшоп промышленностько өтүп алып, кийин экологияны булгап алып, анын артынан күрөшүп жүрбөшүбүз керек да. Ошол нерсеге аябай этият мамиле кылсаңыздар, андан сырткары булар инвестиция жасайбыз деп, бирок ошончо көлөмдө салбаса, кандай шарттарда жерди кайра аласыздар? Себеби буга чейин ошол багытта иштебей эле канча жер берилип, бирок алуу жактарын каралган эмес да. 30, 40, 50, 60, 70% чейин салбаса, жерди кайтарып алуу жактарын бир карап коюш керек. Ошондо эске алсаңыздар. Ошол боюнча сунушту эске алып койсоңуздар. Махабат Эргешевна, мен айтып коеюн. Абдан туура суроо. Логистикалык деп, эми ал жөнөкөйлөтүп эле айтып атышат. Аталышы ат башы индустриалдык логистикалык борбор деп аталат. Индустриалдык биринчи эмеси. Анан индустриал дегенден баарыбыз түшүнөбүз, бул өндүрүш.
бул иштеп аткан заводдор, фабрикалар. Анан сөзсүз түрдө жана экологияга, анан кайсы убакта кандай салыныш керек. Эгерде ошол мыйзамдын эмес, келишимдин кайсы пункту бузулса, анын штрафы кандай болуш керек. Андан кайра кайтарып алып коюу мамлекетке ушундай механизм барын азыр инвестициялык келишим иштелип атат, ошо менен бүтүрөбүз биз. Рахмат, ошону эске алыңыздар. Рахмат, кийинки сөз депутат Турсбеков Бактыбек Сагындыковичте. Рахмат, Дастанбек Артышбекович. Урматтуу Мухаммедкалы Дүйшүкеевич. Бүгүнкү талапкерлер Эркин Шамшидинович, урматтуу Забирбек Марипаевич, силердин эми адисчилигиңерди, тажрыйбаңарды билебиз. Бирок ошону менен тең мен бир-эки суроом бар эле да. Экономиканы сиз карайсызбы, Эркин Шамшидин? Ооба. Туризм киреби экономикага? Ооба. Мына сиз түшүп жүргөн көлдү баарыбыз билебиз жакшы, сиз менен да көп түшүп жүрөбүз. Сиз ушул кандай ой максаттарыңыз бар? Мына мисалы Ысык-Көл областында туризмди кандай өнүктүрөбүз? Менин оюмча, Ысык-Көл облусунда туризм биринчиден жалаң эле ошо жайкы сезонго багытталган эмес, жылы бою биздин меймандарды тейлегенге тейлей ала тургандай ушундай туризмдик зона болуш керек. Экинчиден, туризм өнүгүш үчүн менин оюмча биринчи рет инфраструктура маселелерин чечилиш керек да. Жолдор, коопсуздук маселелери, жалпысынан инфраструктура шарттарын жакшы түзүп берсек, анан ошо менчик бизнес өзү эле ошол туризм тармагына барат деген ойдомун да. Үчүнчү маселе бул туризмди өнүктүрүп атып, биз ошол эле учурда Ысык-Көлдү сактап калышыбыз керек. Ошол эле объектилер курулуп атканда өзгөчө көңүлдүү, ошол жанагы очистительный неме жабдыктары баары туура келеби, жетиштүүбү, экологияга зыян келтирбейби деген ошол жактарын карашыбыз керек. Абдан жакшы айтып отурасыңар. Мен канча маселе көтөрүп, мына туалетти койгонго 15-16 туалет койгонго канча ушу палатадан мен талап кылып көтөрдүм эле. Мухаммедкалы Дүйшүкеевич, мен суранат эле, мен көтөрүп келатам. Ушул сезон башталганга чейин мына азыр вице дагы бар. Өзүнчө Кыргыз өкмөтүнүн отурумун отуруп ушул күн тартибине киргизсеңер туризм боюнча. Сөзсүз түрдө карайбыз биз. Себеп көтөргөн маселелер жылдан жылга эле көтөрүп, мына Ысык-Көл облусунда канча маселелер бар, ошону күн тартибине киргизип, бир отурум кылып, мүмкүн чогуу бизди чакырсаңар, биз деле барып ушул катышат элек да. Макул. Рахмат. Анан Эркин Шамшидин, сиз фондовый биржа жанагы акция жөнүндө жакшы адиссиңер. Бүгүнкү күндө мына мүлк фонду сиз башкарасыз. Бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик мүлкүбүз санала элек. Переоценка боло элек. Биз кандай инвестиционный форум өткөрөбүз? Мен ушул сизге сунуш берет элем да, ошону санап, фондовый биржаны аябай активно иштесек. Өзүңүз оюңузду айтсаңыз. Бир акционерное общество не представлено, да? Листингде жок. Мамлекеттик компаниялар жөнүндө айтсак, менин оюмча ошо акционердик мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомдор фондовый биржага листингке чыгыш керек. Ачык алардын ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматта баарына белгилүү болот да. Негизги менчик компаниялар жөнүндө айта кетсек, менин оюмча биздин кандай десем, бизнес чөйрөдө менталитет ошо өзүнүн үлүштөрүн, өзүнүн акцияларын фондовый биржага ачык чыгарып, сатып алып, ошол биздин кандай десем, маданиятыбыз, культурабыз ошого жогорулай, ошол кандай бир жаңы стимулдарды киргизиш керек. Өзүнүн баягы бизнесинин канча бир бөлүгүн ачык сатууга чыгарып, ошол бир культураны надо прививать да. Так ошону мен сунуш кылып атам да, эң биринчиден биз санап алышыбыз керек мүлкүбүздү. Бүгүнкү күндө жок, фонд госумчта санаган эмес, эздегесин. Эске алабыз. Экинчи суроо мына Замирбек Марипаевич, сиз адис, сиз жаңы бараткан, мен кыскача айтайын, жанагы инвестор боюнча 4 вертолет боюнча бир точка коюп, бир разбираться этсеңер. 10 секунд.
парламенттен көтөрүп келдим эле, же депутатский комиссия түзүш керекпи? Эркин Шапчын, сиз да ушу экөө инвестиция жана жанагы МЧСтин эмесинде балансында турган 4 вертолет турат СЭЗде. Ушу Сунуштарды эске алыңыздар. Урматтуу депутаттардан акыркы сөз берилет азыр. Чечип бергенсиздер өзүңүздөр добуш менен. Анда акыркы сөз депутат Батырбеков Алмазбек Батырбековичте. Рахмат, Асан Арцбекович. Эртеден бери, 3 сааттан бери ошо депутаттар талкуулап, суроо жоопторун алып атып, эми жалпылап алганда колдоо бар экенин, алып келген кандидаттар татыктуу экенин көрүп билип турабыз. Бирок ошо менен бирге менде бирке суроолор пайда болуп калды. Эркин Шамсудинович, сиз ээктин алкагында иш алып барасыз деп примерди айтып өттү. ЭЭК бүгүнкү күнү кандай айтсам, бир ичиндеги участкалар көп болуп атат да. Ар кайсы мамлекеттин ээктин келишимдерди аткарбаган учурлар көп болуп атат. Россиянын президентинин улуттук мыйзамдарга өйдөрөөк болот деген посланиясын уктук. Келечеги кандай болот деген оюңуз бар, өзүңүздүн прогнозуңуз? Менин оюмча негизи ИАЭПтин келечеги бар. Бул башталган иштерди мындан ары аткарыш керек. Мына азыр биздин ошол коллегиянын жаңы жетекчиси бекилип атат. Ал өткөн жумада өзүнүн көз карашын айтты. Бул баягы тыкызыраак мамилени түзүш керек. ИАЭП өзүнүн ички рыногун карап отурбастан тышкы башка дүйнө менен кандай иштеш керек, ошондой максаттарды коюш керек. ИАЭПтин ичине кирген өлкөлөрдүн ортосунда экономикалык кызматташуу, байланыштарды көбөйтүш керек. Ошондо бул баягы анын сөзү боюнча процесс интеграции станет необратимым деп ушундай деп атат да. Анын сөзүнө караганда мындай туура түшүнүктөр бар да. Ошол мына жанада мен айтып кеттим, 2025-жылга чейин ИАЭПтин стратегиясы иштелип атат бүгүнкү күндө. Ошол жазында кабыл алынса, ошол жерде негизги багыттар көрсөтүлөт да. Ошол стратегиянын алкагында ишти алып барыш керек. Эми ошол стратегия иштелип аткан стратегияга сунуштар дагы берип сиздер да иштейсиңер да. Мен сунуш катарында баягы ички мыйзамдары эл аралык мыйзамдан жогору болот дегенди хотя бы ЭЭКке тиешеси жок кылганга аракет кылыш керек го деп айткым келет. Анан наднациональный орган деп келебиз да, ошол жакта ЭЭКтин министрликтерин наднациональный орган деп буга чейин түшүнүк болгон. Ошол жакка ушул мисалы коңшу Казакстанда бүгүн биздин ишкерлер өтүп атканда канча деген каражат төлөп өтүп аткан коррупционный механизмдер бар экенин көрүп турабыз да. Бирок биз тештикке кыла албай атабыз, коңшу Казакстанда признавать этпей атат. Ушундай нерсени карай турган бир орган түзүү боюнча сунуш менен кирсеңиздер. Баягы национальный, билбейм, координирующий орган деп айтабызбы, кандай болот? Бир сотко кайрыла турган механизмдерин дагы мындай жакшыраак иштеп чыксак деген оюмда. Анан негизи ЭЭК бизге керек деп атабыз. Коңшу мамлекеттер деле жалпылап алганда керек деп атышат. Ушу экономический интеграциябыз керек деп. Ушул нерсени туура колдонуу жолуна түшүп алсак жакшы болот эле деген ойду айткым келет. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, колдойбуз. Рахмат, эске алам. Рахмат, урматтуу депутаттар. Ушу менен суроого жазылган депутаттар жыйынтыкталды. Анда азыр токтомду кароого өтөбүз. Процедурный маселеге чыгып калды депутаттарыбыз. 5-чи микрофон, анан 3. Рахмат, урматтуу. Талапкерлерге суроом жок, мен буларды негизи туура тандалган, бирок Мухаммад Дүйшөкевич, талапкерлерди ким сунуш кылды? Кайсы фракция сунуш кылды? Аскаров эми сиздин партиянын, сиздин фракциянын. Жок, кайсы фракция сунуш кылды деп атам. Биздин фракциянын сунушу барбы, берилдиби? Биз өзүбүз эми сиздердин жетекчилер менен макулдаштык. Өзүбүздүн ичибизде консультациялар болду. А фракциянын сунушу ал жерде фракция сунуш кылыш керек деп эми эгерде мындай макул боло турган болсо ал жерде процедура андай жок да. Мына коалициялык келишимдин 6-чы беренесинин 4-чү пункту жазылып турат да. Фракция сунуш кылат деп. Өкмөт мүчөсү бошогондо фракция сунуш кылат деген пункт турат. Ошого сурап атам мен. Кайсы фракция сунуш кылды? Мына вице-премьерди кайсы фракция, МЧС министрин кайсы фракция сунуш кылды? Же өзүңүз эле чечтиңизби? Суроом ошол.
эми Аскаров Замир Марипаевич боюнча эми сиздерден келген. Мен экөөнө тең талапкерлерге эч кандай претензиям жок. Жок, Жакшы тандалган, туура тандалган. Мен мына айттым, келишимдеги пункттарды айттым мен. Ушул боюнча сунуштар болдубу? Же балким башка бир фракция сунуш кылып бердиби деген. Жок, биз өзүбүздүн ишибизде эле тандоо болду. Жок, келишимде жазылып турат. Дүйшөкей, Мухаммед Дүйшөкей, 4-чү пункту атайын, мына мен окуп берейин анда. В случае освобождения члена правительства новая кандидатура предлагается фракцией, выдвигающей прежнюю кандидатуру деп турат. Акыркы коалициялык келишимде жазылып турат, өкмөт премьер-министр өзү кызматтан кеткендерге оюн билдирүүгө жана сунуштоого укуктуу деп. Жок, ал 3-чү пункт кетиргенге өзүңүз курска коюп туруп эле кетирип берет. Сунуш кылганды фракция бериш керек экен да, ошону сурап атам мен. Фракциядан сунуш болгон жок, Сунуш болгон жок. Рахмат, значит, ушул келишимдин пункттары аткарылбаптыр да анда. Өкмөт менен коалициялык большинствонун келишимден. Азыр эми мыйзамда эмне жазылды, ошо менен келип атабыз. Мыйзамда кайсы нормалар бар, ошо менен келип атабыз. Мыйзамда да бар экен бул пункт. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде ушул конкреттүү келишимдеги сунуштар болгон эмес. Бирок консультациялар болгон, мына кечээ мына Иса Шешенкуловичта отурат коалициянын жетекчиси, сиздердин фракциянын жетекчиси, Кыргызстан фракциясынын жетекчиси, Америкада жүргөн Турускулов, Жыргал Күрүчбекович баары менен консультация болгон бул боюнча. Мен ойлойм, эч кандай мыйзам бузулган да жок. Жогорку кеңештики боюнча дагы, өкмөттүн мыйзамы боюнча дагы баардык пункттар менен төп келет. 3-чү микрофон. Рахмат, урматтуу Мухаммед Өлчүгевич. 2015 жылы Кыргызстан Евразиялык өнөктүштүккө кирип атканда Россия Федерациясынан биз 1 миллиард доллар фонд түзүлүп каражат алганбыз. Анын 500 миллион доллары келди. Калган 500 миллион доллары да келиш керекпи же келбеш керекпи? Сиздин оюңуз айтып койсузбу? Келиш керек. Асрандиевдин жакында мен интервьюсун өзүнүн уктум, радиодон берип аткан. Ал калган 500 миллион доллар боюнча биз албай эле коюшубуз керек. Биздин өзүбүздүн жана 300 миллион. Эми я прямую вашу речь слышал. Радиодон ошол боюнча оюңузду айтып койсуңуз. Эгерде ал боюнча позицияңыз кандай? Мына бизде азыр бүгүнкү күндө 300 миллион бар дедиңиз. Ал каражаттардын проценттери менен биз ошол эле дальше алып кете беребиз дедиңиз. Сиз ошондо айттыңыз беле. Радиодон түз берүүңүз бар турат. Эртең мен ошол радиолордон запрос кылам. Урматтуу депутаттар, суроо жооп алып коелучу. Кыска жооп берип коюңуздар, процедураны сактасаңыздар. Ал экинчи 500 кереги жок деп айткан эмесмин. Суроо болгондо бүгүнкү күндө муктаждык, острой необходимости не было деп айткам да. А так март айында советте бул маселе көтөрүлөт деп мен айткам. Мен сиздин интервьюңузду абдан дыкаттык менен угуп отурганбыз. Сиз ал каражатка азыр муктаждыгыбыз жок, ал кереги жок деген. Мухаммед Дүйшөкевич, биз экономиканын чоң багытын, тармагын тейлеп бараткан адамга биздин улуттук жана мамлекеттин кызыкчылыгын коргогонго алып барыш керек. Ал жанагы сиз айткан сөзүңүз, ал биздин улуттук кызыкчылыкка туура келбейт. Биз ал каражаттарды ала албай отурабыз. Биз келген сайын премьерден сурап отурабыз. Освоение үчүн узарып баратат. И ал каражаттарды алып келген Кыргызстанга. Сейчас больше 200 миллионов долларов вы держите в российских банках. Ошон үчүн айтам. А жанагы айтканыңызды эмкеден да айтпаңыз. Кыргызстандын жана мамлекеттин улуттук кызыкчылыгын астыга коюп коюңуз. А жана айтканыңыз туура келбей калат. И сиздин оюңузду айтып коюңуз Мухаммед Дүйшөкевич бул боюнча. Бул Кыргыз Россия фондундагы каражаттар боюнча биз азыркы жана бөлүнгөн 500 миллион долларды пайдалануу жагын ылдамдатышыбыз керек. Механизмдерин жөнөкөйлөтүшүбүз керек. Анан сөзсүз экинчи транш 500 миллионго маселени коюшубуз керек. Менин көз карашым ошол. Анан сиз менен бул боюнча баарын макулдашсын интервьюларды бергенде. Бул деген чоң сигнал ал мамлекеттерге. Кыргызстанга акча каражат жок экен деп аларды өзүнүн саясатын башкача алып барып койбосун. И Мырза Сарандиев мындай маселелерди айтып атканда макулдашып, такташып жүрүңүз. 4-чү микрофон. Рахмат, Масалиев. Урматтуу кесиптештер, мына бир топ сын пикир айтылып атат процедура боюнча. Өкмөттүн мүчөсү бошогондо фракциядан эч кандай макулдук албай туруп, көпчүлүк болобу, азчылык болобу карабастан дайындоо бул эмненин белгиси. Бүгүнкү дагы бир кадам коалициялык көпчүлүк жок деген сөздүн. Өкмөт тоготпогон деген сөздүн.
Америкада жүрген лидер менен макулдашкан деген бул эмне деген сөз? Өкмөттүн мүчөсү болгону бир 15 болсо, аны макулдашканга убактысы жок болсо, бул биз депутаттардын арабыздагы көпчүлүктүн кереги жок деген. Бул күчтүн демонстрациясы деп койсок болот. Урматтуу кесиптештер, бул эми баары бир өкмөт күзгө чейин иштейт, күздө ким калат, ким жок, аны айта албайбыз да. Мен айткым келип атат бир пикиримде, убактымды чектеп, добуш берүү жолу менен, демократиялык жол менен сөз бербей койдуңар. Бир мисалды айтып кетейин. Жакында өкмөт башчысынын биринчи орун басары айтып атат. Аэропортту өкмөт башкара албайт, мамлекет башкара албайт деп. Ошондуктан башка инвесторго бергенибиз туура деп айтып атат. Мен эстетип коеюн деп атам. Мамлекет бул премьер эмес, вице-премьер эмес. Башкара албаса кызмат тапшырсын. Мамлекеттик мүлк фонду бар атайын. Башкаруу фонду бар. Алар иштей албаса, алар да кетсин кызматтан. Анан биз мамлекет деген бул туура эмес. Укугуңар жок анда айтканда. Жол жобосын издегиле. Балким менеджерди таап алып келгиле. Мына бизнес омбудсмендер мыйзамдан аттап койдуңар го. Ошондой жол менен бир менеджер тапкыла да. Жакшынакай $10,000 алган айлыкты $1,000 түшүрүп атасыңар, макул болуп атат. Ошондой менеджер тапкыла. Патриот менеджерди. Иштеп берет. Өзүңөрдү мамлекет менен тең барабар койбогула. Мен премьер-министр катары уруксат бересизби? Мен премьер-министр катары айтып коеюн, өкмөттүн башчысы катары. Аэропортту мамлекет башкара алат, бирок башкаруунун методдору бар да, жолдору бар. Бирөөгө убактылуу башкарууга берүү, мамлекеттик жеке өнөктөштүк жагы менен жана башкалары бар. Ошонун ичинде мамлекеттин көзөмөлүндө башкарылат. Биз айтып атабыз, азыркыдай менеджер менен, азыркыдай команда менен, же болбосо азыркы иштеп аткан метод менен башкара албайбыз, туура эмес дегенди айтып атабыз биз. Мамлекеттик мүлк, тем более ал стратегиялык объект. Кандай жол менен башкарабыз, мамлекет башкарат. 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу Дастанбек Арысбекович, урматтуу коллегалар. Урматтуу премьер-министрдин тандаган кандидатураларына каршылыгым жок, бирок биздин токтом боюнча да. Токтомго вице-премьер экономикага конкреттүү срокторду койсок, конкреттүү тапшырма менен функцияны берсек. Азыр эле калды эми иштегени. 2020-жылдын шайлоосуна кетип атабыз. Шайлоодон кийин дагы бөлөк өкмөт болот. Биринчиден 3 айдын ичинде Казак менен Кыргыздын ортосундагы экономикалык чегараны ордуна келтирсин. Келтире албаса жумуштан кете берсин да. 3 айдын ичинде мына жаман айтпай жакшы жок деп коронавирус деп Кытай менен жаптык границаны. Кытайдан учету жок, бизге товар келбесин. Анан 3-чү талап бул фискализацияны ордунан жылдырсын. Мына былтыр 9 миллиардтан ашык салыкты чогулта албай калдык, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Ушу вице-премьериңиз 3 айдын ичинде Бишкек менен Оштун ичин өзү жеке көзөмөлгө алсын дагы аягына чыгарсын. 4-чүсү болсо $500 миллион алып келсин. Өзү билет, кантип алып келишти. $220 миллион болсо, 1 айдын ичинде Кыргызстандын мамлекетин алып келип коюп койсун. Баалык агастын, орустардын экономикасын көтөрбөй. Ушу 4 пунктуну биздин токтомго киргизип коюшуңузду өтүнөм. Жакшы аткарып кетсе, мындан ары келечеги кең, жакшы экономиканы башкара турган жигиттерибиздин бири болот. Болбосо анда кайра банк системасында иштеп жүрө бергендей болсун. Бул 4 орчундуу маселени азыр чечпесек болбойт. Россияда ебегейсиз чоң профицит болуп атат. Акчалары көп. Бизден акчаны аяган жери жок. Просто биз ала албай атабыз, же жакшылап сурай албай атабыз. Ошондуктан Кыргыз-Россиялык фондду ордуна коюш үчүн ушу тапшырмаларды берип бекитип койсок. Баарына жооп беришет, конкреттүү келгенде эчтекеге жооп жок. Ушу май айында вице-премьер экономиканын отчетун коюп койсоңуз, протоколдук тапшырма берип туруп бекитип койсоңуз. Рахмат. 1-чи микрофон, анан 4. Рахмат. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, мына Эркин Асырандиев экономический блокту карап сиздин оң колуңуз болот да. Бирок тилекке каршы мына 2020-жылды эле кирип атабыз. Эркин Асырандиев, показатели очень плохие у нас да. Биз жаңы 4 жыл мурун депутат болуп келгенде Кыргызстандын жашоо деңгээли bir жылда $1,200 болсо, азыр эмислер 4,5 жылдан кийин 1,400ге келип атабыз да. Элдин орточо эмгек акысы 18 миң сом. Эң слабый показатель СНГдчи. Молдавиялардан да аспыз бизчи. Ошон үчүн
мен эмнени айтам, Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, каалоо беретин делечи. Биз Евразиястан тышкары ВТО-нун мүчөсү болобуз. СНГ-нын мүчөсү болобуз. Онда экономический пространстволорчу. Ошолорду дагы унутпайлы. Ошолорду дагы унутпайлы. Өзүш керек бизге. Мен бекерден жана айткан жокмун. Биздин Евразиястагы мүчөлөрдүн, биз ишенгендердин дүйнөдөгү проценти 3%. То есть азыр дагы көп жыл өтөт, бул показательдер өспөйт деген түшүндүрөт булчу. Эми анча мындай көп сөздөрдү айта албайм мен. Бирок мы должны внешнюю политику вести, экономику либеральную. Мына Юго-Восточный Азия менен иштешиш керек. Бүт өсүп атат. Биз эле өспөй турабыз. Мына негизги показательдер. Кыргызстанда 300 миңге жакын безработный. Это очень плохие показатели. Түшүнүңүзбү? Өзгөртө аласызбы ошону? Болушунча аракет кылам. Өзгөртөм деп айтыңыз. Мына өзгөртөм деп келиш керек бул жаккачы. Мына биз депутаттар айтып атабыз, направление берип атабыз силергечи. Көп Рахмат. Рахмат. Үмүтөр токтолойт. Эми азыр бизде калкыбыз эли өсүп атат, эми өскөн жокпуз деген туура эмес болуп калат. Өсүп атабыз, бирок баягы каалаган темпте эмес, проблемалар бар. Башка азыркы карасаңыз, биздин ВВПнын өсүшү биздин өнөктөштөрдөн өйдөрөөк. Бирок эми биздин өзүбүздүн экономикалык шартыбыз 27 жылдан бери түптөгөн шарт ушул болуп атат да. Баягы орусча айтканда стартовая возможность у нас слабая же. Ошону эми күчөтөлү, азыр мына фундаментти азыр куруп атабыз. Анан Кудай буйрса, мен ойлойм, биздин экономика 6-7%-тан ылдый өспөш керек. Урматтуу депутаттар, бул процедурана чыкканда суроо жооп болбош керек. Ошол үчүн регламент сактасаңыздар. 4-чү микрофон. 4-чү микрофон. Урматтуу депутаттар, жана мамлекеттик аэропортту менеджментке берүү боюнча мен позициям ушундай. Өкмөттүн позициясын колдош керек. Себеби эл аралык аэропортту башкарган дүйнөлүк тажрыйбалар бар. Бул биринчиден. Экинчиден, Грузия кризиске батканда энергетика системасын Норвегиядагы компанияга алып чыкты. Үчүнчүдөн, биздин аэропортко эч ким ишенбейт азыр. Эч ким ишенбейт. Коопсуздук жагынан да, сервис жагынан да. Ошол багытта 14-жылы комиссия түзүлүп, урматтуу премьер-министр, 6 ай бою комиссия тандап, 3 тур болуп, 20дай компания катышкан. Турциядан, Кытайдан, Россиядан, Европадан. ТАФ деген компания жеңип чыккан. Бүт жагдайлары, шарттары, Кыргызстандын ички авиа каттамдарын жакшыртуу, сервисти жакшыртуу, дүйнөлүк жаңы рейстерди Кыргызстан аркылуу өткөзүү боюнча. Кайра өкмөт жокко чыгарып салганда, сиз ошо документти аягына чыгарсаңыз, анда финансылык бүт документтер бар. 30 жыл көрдүк ка, аэропорт бир кадам алга жылган жок. Аяктагы коррупцияны сиздер жакшы билесиздер. Ошон үчүн өкмөт саясаты туура, менчик мамлекеттик болуп кала бериш керек. А менеджмент, эл аралык тажрыйбасы бар. Аэропортту башкаруу бул өзүнчө адистикти талап калат. Бизде андай адистер жок. ТАФ жеке компания. Рахмат. Аэропорт Турция мамлекеттики. Рахмат, урматтуу депутаттар. Каныбек ака, сиз рахмат. Сыйлайлы берүүбүздө процедурный менен. 2-чү микрофон, башка чыкпасаңыздар. Рахмат, урматтуу төрага. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, мына бүгүн биз ушул вице-премьер-министр экономиканы, инвестицияны жана мына ушул евробиримдикти тейлеген биз вице-премьер-министрди шайлап атабыз. Кудай буйрса шайласак. Мына биз бүгүнкү күндө Кытайга бир жылда мына бүгүнкү күндө 5 миллиард төлөп атабыз да, 2025-жылга барып ушул 11 миллиардка чыгат. Бүгүн ушул энергетика тармагы өзүнүн кирешеси 2 миллиард. Бюджеттен биз 3 миллиард кошумча менен төлөп атабыз. Эртең ушул 25-жылга чыкканда жеткенибизде бюджетибиз көтөрөбү ушул 11 миллиард төлөгөнгө Кытайга. Анан биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздө турат да ушул. Эртең биз Кытайдан карызыбызды кандай төлөйбүз? Өкмөттүн өзүнүн расчёту барбы? Бүгүндөдөн баштап мына уже кеч калсак дагы мына экономика министри бир программаны таап чыгып, Тоо-кен тармагыныбы же энергетика тармагындабы бир мындай бир өкмөттүн өзүнүн расчёту болуш керек. Биз эртең Кытайдан кайсыл акча менен, кайсыл багытта кантип кутулабыз? Ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө бүгүн мына ушул мындай өй утат да. Ошонго мындай бир так жооңузду айтып койсоңуз, уруксат берсеңиз, урматтуу төрага. Рахмат.
оюңузду билдирсек болосузбу? Суроо болуп калды. Биз азыр сиз көтөргөн маселе боюнча иштеп атабыз. Тышкы карыз, кутулуу булактары, өндүрүштүн кайсы тармагынан канча салык түшөт, кайсы чоң долбоорлорду кийиришибиз керек, булар боюнча иштеп атабыз. Ана жакында айтабыз аны. Рахмат, урматтуу депутаттар, ушу менен суроо талкуу баары бүттү. Анда комитеттин чечимине кароого өтсөк, анда тийиштүү комитеттин корутундусунун чечимин окуу үчүн сөз конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соттук укук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламент боюнча комитеттин төрагасы Керезбеков Канат Керезбековичте. Рахмат, урматтуу Дастанбек Арысбекович, урматтуу кесиптештер, комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Дүйшөкевич Абылгазиев тарабынан Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министр кызматы ордуна дайындоого жактыруу үчүн сунуш кылынган Асырандиев Эркин Шамшудиновичтин талапкерлигин алдын ала карап чыгып, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет төмөнкү корутундуга келди. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министр кызматы ордуна сунуш кылынган Асырандиев Эркин Шамшудиновичтин талапкерлиги жактыруу 2018 жылдын 20 апрелдеги 2379/6 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн курамы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомуна тиешелүү өзгөртүү киргизүү сунушталсын. Ошондой эле экинчи маселе боюнча Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Дүйшөкевич Абылгазиев тарабынан Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри кызмат ордуна дайындоо жактыруу үчүн сунуш кылынган Аскаров Замирбек Марипаевичтин талапкерлигин алдын ала карап чыгып, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри кызмат ордуна сунуш кылынган Аскаров Замирбек Марипаевичтин талапкерлиги жактыруу 2018 жылдын 20 апрелдеги 2379/6 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн курамы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомуна тиешелүү өзгөртүү киргизүү сунушталсын. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Тийиштүү комитеттин корутундусун окудуңуздар. Башка сунуштар болбосо, токтом долбоорун анда мен Жогорку Кеңештин токтом долбоору менен сиздерди дагы тааныштырып кетейин. Көңүл буруп койсоңуздар. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 87-беренесинин 5-бөлүгүнүн 2-абзасынын Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 3-беренесинин 3-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-беренесинин 1-бөлүгүнүн 14-пунктунун жана 124-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-абзасынын жетекчилиги алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши токтом кылат. Биринчи, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри кызмат ордуна Асырандинов Эркин Шамшудиновичтин талапкерлиги жактырылсын. Экинчи пункт менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн курамы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018 жылдын 20 апрелиндеги номер 2379/6 токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизилсин. Биринчи пункттун 5-абзасындагы Аскаров Замирбек Марипаевич деген сөздөр Асырандинов Эркин Шамшудинович деген сөздөр менен алмаштырылсын. Бул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет. Жогорку Кеңештин токтому. Ошондой эле урматтуу депутаттар, ушу токтом долбооруна Акылбек Үсөнбекович сунуш киргизди. 4 пункттан турган сунуш киргизди. Уктуңуздар да. Каршылык жокпу? Анда жогорудагы сунуштарды эске алуу менен ушу токтом долбооруна добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 99, каршы 1, баары 100, катталды 114 токтом долбоору кабыл алынды. Экинчи токтом долбоору урматтуу депутаттар.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 87 беренесинин 5 бөлүгүнүн 2 абзасынын Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарынын 3 беренесинин 3 бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3 беренесинин 1 бөлүгүнүн 14 пунктун жана 124 беренесинин 1 бөлүгүнүн 1 абзасын жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши токтом кылат. Биринчи, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалар министри кызмат ордуна Аскаров Замирбек Марипаевичтин талапкерлиги жактырылсын. Экинчи пункт менен экинчи бөлүм менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн курамы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018 жылдын 20 апрелиндеги номер 2379-6 токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизилсин. Биринчи пунктун 15 абзасындагы Мирзахметов Нурболот Сабиржанович деген сөздөр Аскаров Замирбек Марипаевич деген сөздөр менен алмаштырылсын. Үчүнчү пункт ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет. Урматтуу депутаттар, анда токтом долбоорун айтышын барсаңар, компьютер иштебей калды деп депутаттар суранып атат. Азыр иштеп атабы? Кане Капаш? Макулсуз да, анда макулсуз атат. Токтом долбоорун башка сунуштар болбосо, мен добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 100, каршы 1, баары 101, катталды 114, токтом долбоору кабыл алынды. 5 микрофон, процедурный маселе. Кайдашевич, мен мүмкүнчүлүк менен колдонуп сизге бир кайрылуу айтып коеюн дедим. Биздин негизи депутат Чолпон Идина Жакупова өткөндө инцидент болду. Биз укуктуу өлкөдө жашайбызбы, жашабайбызбы? Какта бир спортсмен же башкача болгон молодчиктер бүгүн пайда боло баштады. Мына ачык айкын болуп аткан тегерек столдорго, ачык айкын белгиленген ойлорго, пикирлерге тоскоолдукту жаратып, мына элди журтту бөлүүгө аракет кылышып атат. Ошон үчүн сиз жана Чолпон Идинаны арыз жазган, сиз укук органдарды мына көзөмөлдөйсүз. Ошон бир жеке көзөмөлүңүзгө алып, ошону карап койсоңуз маселени. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Уктум мен. Мухаммедкалый урматтуу депутаттар, колдогонуңуздарга чоң рахмат. Каалоо тилектер, максатыбыз баарыбызды ушул мамлекетти өнүктүрүү, экономиканы көтөрүү. Жаңы келген коллегаларыбыз жакшы салымын кошот деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Ден соолук, ийгилик болсун, элибиз тынчтыкта болсун. Рахмат Мухаммедкалый Шөкеевич, рахмат. Ийгилик каалаймын. Мен ойлоймун, жаңы шайланган Эркин Шамшутдинович, ошондой эле Замирбек Марипаевичтер мамлекет үчүн таза ак кызмат кылып берет деп. Рахмат. Урматтуу депутаттар, саат 2:30 чейин танапис.